Дагы бир жолу саламатсыздарбы? Instagram жана Telegram. Сиздерди бүгүн практикумдун 2-чи күнүнөн көрүп турганыма абдан кубанычтамын. Келиңиздер, бүгүн дагы сиздер менен көбүрөөк практикалык сабактарды жана практика разборлорду көбүрөөк жасайлы. Келиңиздер, анда биринчи байланышты текшерип алалы. Telegram эгерде сиздер колдун сүрөтүн басып койсоңуздар, мен түшүнөм үнүмдүн жакшы болуп атканында. Биринчи байланышты текшерели. Ал эми Instagram мен кандай угулуп жатам, жакшы угулуп жаткан болсом, плюс белгилерин коюп кетсеңиздер, мен дароо түшүнөм жакшы угулуп жатканымды да. Келиңиздер, плюс белгилерин коюп кетиңиздер. Мен кандай угулуп жатам. Комментарийге плюс белгисин калтырыңыздар. Мен эгерде жакшы угулуп жаткан болсом, плюс белгисин коюңуздар. Эгерде жакшы угулбай жаткан болсом, анда минус белгисин койсоңуздар, мен дароо түшүнөм кандай угулуп жатканымды. Келиңиздер. Келиңиздер. Кана комментарийде плюс белгилерин коюп атасыздар. Жакшы угулуп жатат дейт. Рахмат. Келиңиздер, анда. Бүгүнкү биздин 2-чи сабагыбыз көбүрөөк разбор жөнүндө болсун, Ошондуктан сурооңуздар болсо дагы жаза бериңиздер. Кечээ 1-чи сабакка ким катышты? Эгерде кечээки сабакка катышкан болсоңуздар, анда бүгүн 2-чи сабакка катышып атасыздар да. Плюс белгисин коюп кетиңиздер. Эгерде катышпаган болсоңуздар дагы минус койсоңуздар, мен дароо түшүнөм. Бүгүн сиздер менен көбүрөөк разборго өтөлү да. Келиңиздер, комментарийге жазыңыздар, разбор деп. Биз көбүрөөк практика менен жана трансформация менен көбүрөөк иштейли. Эмнеге анткени психологияда бүгүнкү күндө көпчүлүгүңүздөр уже түшүнүп да, көрсө көп нерсе бизден болот экен деп окуп жатасыздар. Түшүнүп жакшы эле бар деп ишенем. Анткени аябай психологиялык курстар көп азыркы учурда да. Канчалык окусаңыздар ошончолук түшүнүп уже осознанный болуп калгансыздар көпчүлүгүңүздөр эле. Бирок көп учурда өзүбүзгө алыбыз жетпей, канча өзүбүз менен иштесек деле негедир алыбыз жетпей жаткандыктан дагы деле изденип келе жаткан учурларыбыз дагы көп туруп. Кечээ катыштым дейт, плюс белгисин коюңуздар да. Кечээ катышкан болсоңуздар, ал эми бүгүн 1-чи жолу катышып аткан болсоңуздар, минусту койсоңуздар, мен түшүнөм. Кечээ биз иерархия боюнча жасаганбыз да. Бүгүн бизде 3 негизги, биздин жашообузга таасирин тийгизген 3 негизги закон бар. И ошол закондун бүгүн 2-чи бөлүгүн өтөбүз. Практика болот, ал боюнча дагы сөзсүз түрдө катышыңыздар. И анан албетте бүгүн активдүү катышкандар үчүн мен өзүм бул жактан разбор жасайм. Мына бүгүнкү күнгө чейин мен миңдеген разборлорду жасаган айыммын. Разбор боюнча аябай жакшы билем деп өзүмө ишеним менен айта алам. Ошол эле учурда психологиялык билимди мен бир гана билим алып гана келбестен, дароо аны өзүмдүн жашоомдо колдонуп, жана башкалар менен дагы бөлүшүп келе жатам деп кечээ бул боюнча толук маалымат бергем да. Бүгүн ошол өзүмдүн жасаган жумушум жөнүндө сиздерге көбүрөөк көрсөтүп берейин да. Себеби дегенде биз канчалык кабыл ал, апаңды кабыл ал, атаңды кабыл ал, ыраазычылык айт деп бизге акыл үйрөткөндөр көп да. Биз деле бирөөгө акыл үйрөткөндү жакшы билебиз. Бирок көп учурда эмне гана кылбайлык, кандай гана нерсе кылбайлы да, негедир алыбыз жетпей туурабы. Эгерде ушул убакка чейин аябай көп окуп, бирок дагы деле өзүңүздөргө алымыздар жетпей жаткан болсо, бул жакка жазыңыздар. Мен ушундай курстарды окудум, алым жетпей жатат, эмне кылсам болот десеңиздер болот. Бүгүн ошол жөнүндө айтып берейин да көбүрөөк. Себеби дегенде уже курстан курс окуп, уже чарчап, эмне кылышыбызды билбей калган учурлар дагы көп кездешет. Анткени мен өзүм дагы 2018-жылы окудум, 19-чы, 20-чы, 3-4 жыл, 21-чи жыл дегенде анан өзүмдүн издегенимди таптым. Жана менин билимдерим башка айым мырзаларга дагы көп жардам берип келе жатат. Жана ошол сиздерге жардам берген билимдерим менен гана мен көп учурда бөлүшөм. Мен чындыгын айтканда психолог боло турган эч кандай бир
кандай десем, оюм деле жок болчу, мындай атайын психолог болом деген максатта окуган эмес мен. Көбүнчө мен өзүмдүн бойлорумду иштеш үчүн окугамын. Бирок качан мен өзүм пайда көрүп, трансформацияны көрүп, үйүмдөгү мамилемдеги өзгөрүүлөрдү көрүп, ички дүйнөмдөгү өзгөрүүлөрдү көрүп, анан мага мындайча клиенттер өздөрү келип баштаган. Сен ушундай окуп атыптырсың, ошол билимиңди бизге дагы жасап берсең болобу деп айтышкан. Анан албетте мен иштешип баштаганмын да. Биздин курста, трансформация курсу жөнүндө, курстар жөнүндө айтсак, бардык эле курста запистери берилет. Бизде дагы запистерди беребиз, бирок биз жума сайын мен өзүм сиздер менен постоянно чыгып, сиздердин сурооңуздарга жооп берип, жана сиздерге жандуу кантип трансформация кылганды дагы үйрөтүп турам. Жана мен гана эмес, бүгүнкү учурда биздин командабызда 50-гө жакын айымдар иштешет. Сатуу менеджерлери, мобилограф, куратор, продюсер, аябай көп айымдар эмгектенет бүгүнкү учурда да. Ар тараптан Россияда бар, Кыргызстандын ар түрдүү областтарында бар. Командабыз аябай чоң. Мен гана эмес, менин жардамчыларым, кураторлор дагы группада иштешет, жана сиздердин сурооңуздарга жооп берет, жана практиканы дагы сиздер менен чогуу иштешет. Ошондуктан бул жакта мен жалгыз эмесмин. Мен дайыма адамдар менен чогуу иштегенди жакшы көрөм, команда менен иштегенди жакшы көрөм. Анан эч качан бирөөдөн кызганбайм. Мисалы, айтышым мүмкүн да, мен кураторго акча төлөй берем, продюсерге акча төлөгүм келбейт, башкаларга бизнеске бөлүшкүм келбейт эмес. Мен бөлүшкөнгө дайыма даярмын. Ошон үчүн эмнеге анткени мен канчалык адамдарга берсем, Кудайым мага ошончолук берерин мен жакшы билем. Ошон үчүн мен дайыма сиздер менен чөйрө менен бөлүшкөнгө, билимим менен да, мисалы кээбиркилер болушу мүмкүн да, мен билимимди айтсам, булар билип алат деши мүмкүн. Мен канчалык наоборот бүгүнкү учурда өзүм окшогон мастерлерди чыгарып жаткан мастермин. Ошол учурда психологмун да. Ошон үчүн Кудайымдын казынасы кенен. Биз канчалык берген сайын Кудайым бизге ошончолук берет. Сөзсүз түрдө акча эмес. Мисалы, мен сиздерге билимди бере турган болсом, мен үй бүлөмдө жакшы нерселер пайда болот да. Мен сиздерге билимди бере турган болсом, башкаларга бөлүшө турган болсом, менин ден соолугум жакшырат. Ошол сыңары эле биз канчалык дүйнөгө берген сайын ошончолук бизге келет. Мен аны аябай жакшы билем, анткени бизде бул дагы закон, баланс закону деп коет да. Келиңиздер, разбор деп жаза бериңиздер. Мен сиздерди разборго чакырам. Жандуу разбор жасайбыз. Жана сиздерге разбордун алдында эскертүү айтып кетейин да. Разборго чыккандан кийин запись сакталат. Эмнеге? Анткени көптөгөн айым мырзалар түз эфирге катыша албай, көрө албай калышат турап. Ошондуктан көпчүлүгү суранышат, бизге запись кылып сактап берип койчу, мындай кылып берип койчу деп. Ошон үчүн биз дайыма записти сактайбыз. Записти сактап көрүп, анан көп нерсени түшүнгөндөр дагы дайыма окуучулар меники ушул нерсени окуп дагы көп трансформация болдум дегендер аябай көп. Ошондуктан сиздерге эскертүү, түз эфирге эгерде менин бетимди элге чыгарба, мисалы сиздин бойлуңузду табышы мүмкүн да, менин бойлумду элге чыгарба деген болсоңуздар, анда лучше разбор деп жазбаңыздар. Себеби дегенде, сиздер разбор деп жазганда мен билбейм да сиздин чыган макул эмес экениңизди. Мен сизди чакырам, түз эфирге иштешебиз. Анан эртеси мага жазышыңыз мүмкүн. Мени өчүрүп койгула, менин бетимди жаап койгула, или көрсөтпөгүлө дешиңиздер мүмкүн. Биз андай кыла албайбыз. Анткени 1,5 сааттык эфирди эч ким тазалап бул жакта өзгөртө албайт, кесип да кое албайт. Ошон үчүн макул болсоңуздар разбор деп жазыңыздар. Макул эмес болсоңуздар түз эфирге, анда жөн гана түз эфирге катышып сурооңуздарды берип отурсаңыздар болот. Түзүлөштүк, эскертүү. Чыккандан кийин биз өчүрбөйбүз. Трансформация курсун жашоо өзөгү тренажер курсту окудум дейт. Эң сонун өзгөрүүлөр болду, бирок бир ордунда туруп калгандай болуп атам. Талдоо чеберек курсун окугум келип атат да. Демек, сиз дагы алдыга кетиш үчүн чындыгында дагы билим алышыбыз керек. Разбор биринчи ирет сиздин түз эфириңизде болуп атам дейт. Хорошо, түшүндүм. Эми бул жактан кечээ разбор боюнча дагы, курстар боюнча дагы суроолор аябай көп болгон. Ошон үчүн суроону алдын ала айтып коеюн, дагы да сурооңуздар болсо бере берсеңиздер болот.
Бул жакта бизде 1 ноябрына уже бүгүн 24 да, уже мына бир жумадан кийин трансформация курсу башталып атат. И ал жакта сиздер мини разбор жасаганды үйрөнөсүздөр. Өзүңүздөрдүн капачылык, таарыныч, күнөөлүү сезим менен иштегенди үйрөнөсүздөр. Мисалы зордук зомбулукка кабылган болсоңуздар, ал менен да иштейсиздер. Аборт болгон болсо, күнөөлүү сезимдер болсо, же жакындарыңыз өтүп кеткен болсо, же кандайдыр бир катуу депрессия абалда болгон учурлар болсо дагы сиздер өзүңүздөр менен иштей аласыздар. Жана ошондой эле бул курс только мындайча айтканда психологиялык жактан жабыркап, жашоосунда жабыркап, больно болуп жүргөн адамдар үчүн гана эмес, бул абдан ички дүйнө менен терең иштеген курс. Сиздер бул жерде бир гана көйгөй менен эмес, максатыңыздарга жетүү үчүн дагы иштейсиздер. Эмнеге? Анткени максатыбызга көп учурда биз жете албайбыз. Себеби дегенде биздин максатыбызга жетүү үчүн тоскоол болгон дал ошол биздин болдорубуз. Мисалы, айына 100 000 тапкым келет, мисалы 30 000 табатам, 100 000 тапкым келет дей турган болсоңуздар да, анын причинасын биз подсознаниедагы причинаны тапканда, сиздин акчаңыздын суммасын көбөйтө турган подсознанияңыздагы программа бул сиздин жасаган абортуңуз болушу мүмкүн. Эмнеге? Анткени айымдар биз, энебиз да баарыбыз да тең. Бизде инстинкт, материнский инстинкт деген бар. Ал биз сезбесек дагы, биз аборт кылып аткан учурда баланын алдында өзүбүз баланын өмүрүнө колубузду салып, өзүбүз мындайча айтканда балабызды бул дүйнөдөн теги дүйнөгө кетирип жатканыбыз үчүн колубуз менен да өзүбүз макул болуп аборт кылганыбыз үчүн бизде күнөөлүү сезим пайда болот дагы, анан өзүбүздү жазалап баштайбыз дагы, анан бизде күнөөлөгөндөн кийин күнөөнүн аркасында сөзсүз түрдө жаза болот. Өзүбүздү жазалайбыз дагы, и анан карыз болушубуз мүмкүн, женский жактан урушубуз мүмкүн, аборт кылгандан кийинки төрөлгөн балдарыбыз түрдүү диагноздар менен төрөлүшү мүмкүн, бронхит болушубуз мүмкүн да. Анткени биздин барыңыздар тең билип жүрсөңүздөр керек да, психосоматика деген бар да, биздин жашообуздагы болуп жаткан, денебиздеги болуп жаткан дагы алардын сөзсүз түрдө аркасында, сөзсүз түрдө кандайдыр бир подсознаниедагы психологиялык причина бар. Себеби дегенде причинаны биз мындай аң сезимдүү жашообузда себебин билбейбиз, айтабыз жок, менде баары жакшы дейбиз. Бирок биз анын бардыгын өзүбүздөгү болгон, мисалы бала чагыңызда сиз эгерде зордук зомбулукка, сексуалдык зомбулукка учураган болсоңуз, мисалы азыркы учурда төрөй албай жатышыңыз мүмкүн. Же үй бүлөдө мамилеңиз жакшы болбой жатышы мүмкүн да. Ошон үчүн дагы азыркы учурдагы көптөгөн көйгөй ошол кайсы бир учурдагы менин өткөн чактагы болгон көйгөйүм азыркы жашоомдогу акчама, азыркы жашоомдогу мамилеме, азыркы жашоомдогу менин жашап жаткан жашоомдогу максаттарыма, алдыма койгон максаттарыма тоскоол болуп жатышы мүмкүн. Ошондуктан бул курстун менен иштеп жатканда сиздер мисалы запрос койдуңуздар дейли да, акча, мамиле боюнча, акча боюнча, төрөө боюнча да, бизде курстарыбызды окуп, бир нече жолу окуп, канча жылдан бери төрөй албай жүрүп, бирок төрөгөн айымдар Кудайга шүгүр уже жакында андай результаттар болуп эле келе жатат. Даже ушул методиканын автору Инна Тляшинова өзү бесплодие болду, сен төрөбөйсүң деп врачтар диагноз койгондон кийин дагы өзү менен аябай иштеп, ушул методиканы колдонуп иштеп, азыркы учурда 4 баланын энеси. Төрөбөйсүң деген, бесплодие деген диагноз менен 4 баланы төрөгөн. Элестетиңиздер. Эмнеге? Анткени ал биологиялык, бизде деген биз түрдүү жак менен иштешибиз керек. Биологиялык, психологиялык жана физиологиялык, дене да, физика, психология, биология. Ушул тараптардан иштей турган болсок, анда биз медицина жак менен дагы да, анда бизде сөзсүз түрдө мүмкүнчүлүктөр бар. Бирок жоопкерчиликти, конечно, өзүңүзгө коюп келишиңиз керек. Да, мен чындыгында төрөйм, чындыгында мен акча табам, чындыгында мен жашоомду өзгөртөм деп келсеңиз, анда результатты аласыз. Анан жок, мен барсам эле психологдор мага же врачтар мага оорумду айыктырып берет, мен максатыма жеткирет десеңиздер, анда сиздер результат ала албайсыздар. Көптөгөн курстарга коюп результат жарата албайм, келе жатам деген адамдар
именно жоопкерчиликти өздөрүнө албай, психологдорду күнөөлөгөндүктөн, психологдорго жоопкерчиликти бергендиктен максаттарына жете алышпайт. Биз сиздерге жөн гана методиканы бере бербейбиз. Биз дагы ошол методиканы өзүбүз биринчи колдонуп, көрүп, ал нерсе мага жардам бердиби, жардам берген жокпу деп көрүп туруп, анан иштегенден кийин анан ушул нерсе иштейт экен. Эми ушул методиканы мен башкаларга менен дагы бөлүшөйүн деген максатта анан бөлүшөбүз. Анан кээ бир учурда айтышыңыздар мүмкүн. Кымбат, сен акчага сатасың. Эмнеге акчага? Анткени биздин убактыбызды коротуп окуп атабыз да, убактыбызды коротуп билим алып атабыз. Ошол убактыбыз, салынган убактыбыз биздин өмүрүбүз, мындай айтканда өмүрүбүздү жумшап атабыз. Мисалы мен мына 8 жылдан бери психологияда окуй эле келе жатам. Мен 8 жылдык өмүрүмдү жумшадым бул билимге. Өмүр бул эмне? Конечно, акча да. Мен өмүрүмдү жумшап жаткан билимимди, конечно, акчага сатам. Мисалы, врач деле 8 жыл убактысын жумшап окуду, ал сизге бесплатно лечение кылабы? Кылбайт да. Ошол сыяктуу эле баардыгыбыздын тең курстарыбыз ошон үчүн сатуу болот. Биринчиден, экинчиден сиздер результат алыш үчүн сатып алышыңыздар керек. Кээ бир учурда окуучулар бар, бекер алгысы келген. Да, бекер алсаңыз сиз результат жаратпайсыз. Эмнеге? Анткени сиз өмүрүңүздүн бөлүгүн берген жоксуз. Мындайча айтканда, өмүрдүн бөлүгү бул эмне? Акча. Акчаңызды берген жоксуз, энергия обмен, алмашуу болгон жок. Сиз только ала бердиңиз, сиз мындайча бекер ала берсеңиз, сиз башка жактан минуска кетесиз. Мисалы, сиз бул жактан бекер курс алсаңыз, сиз башка жактан минуска мамиледен кетишиңиз мүмкүн, же дагы башка жактан. Ошон үчүн сиздерге айтарым, эч качан бекер нерсеге умтулбаңыздар. Болушунча сатып алам деп аракет кылыңыздар. Эмнеге? Анткени канчалык сиз сатып алам деген сайын ошончолук баланс иштейт дагы сиздерге келет. Сиздерден кетсе, кыргыздарда жакшы сөз бар. Алмайдын бермеyi бар. Бермейдин дагы алмайы бар. Ошон үчүн дайыма сатып алганга аракет кылыңыздар. Акча бул болгону эле сиздин мүмкүнчүлүгүңүз, бул өмүрүңүз. Өмүрүңүздү жумшап атасыз, сизге дагы өмүрүңүзгө жакшы нерселер келиш керек да. Ошон үчүн бул курстун баасы өзүңүздөр көрүп тургандай эле аябай ыңгайлуу баа. Туура мен сиздерге баасын айтып атам, сатып атам, но бул курстун баасы бул жакта жазылгандай 5000 сомдук курс эмес. Себеби дегенде, даже 10.000 сомдук курс эмес. Именно ушул эле курсту, мисалы, биздин окуучуларыбыз, биздин группалаштар, мисалы, мен окуган жердеги окуучулар Италияда, башка жактарда колдонушат. Ушул эле курс, бул дүйнө жүзүнө тараган курс. Ал жакта алар айтышат, ушул эле мен сиздерге берип жаткан трансформация курсун $1000 сатышат. Элестетиңиз, ошондо $1000 85.000, азыр 85.000 жета да. Ошондо канча эсе болду? Мисалы, 16, 17 эсе. 17 эсе кымбат болот. Элестетиңиздер да. Башка нерсени алсак, мисалы, анчалык кымбат болбойт. Себеби дегенде биз болушунча сиздерге болушунча аракет кылып, кичине болсо да мүмкүнчүлүк бергенге аракет кылгандагы түшүргөн баа ушул. Бул аябай сонун баа. 5000 сом мындайча айтканда бекер деп айтпайм, бирок аябай ыңгайлуу баа деп айтмакмын. Ошон үчүн эгер ала турган болсоңуздар, сиздер 5000 сомдук курстан сиздер 5 миллиондук результат ала аласыздар деп ишенем. Биз көп учурда материалдык акча менен гана результатыбызды иченебиз, бирок материалдык эмес. Мисалы, үй бүлөдөгү мамиленин оңдолгону канча сом деп баалайсыз? Балаңыздын ден соолугун жакшырганын канча сом деп баалайсыз? Өзүңүздүн ден соолугуңуздун жакшырганын канча сом деп баалайсыз да? Биздин жашообуздагы баардык результаттар булар, конечно, если акча менен которо турган болсок, аябай чоң акча. Мисалы, мен өзүм ушул билимди алып келе жатам. Меники канчалаган результат. Мен бир гана акчадан эмес, мен үй бүлөмдө болгон мамиледен, балдарымдын ден соолугу, элестеткиле, хронический бронхит, цистит, аллергия, гайморит, айланайын толтура, ангина, эмне деген гана оорулар менен биз ооручу эмеспиз. Балдарым ооручу, мен ооруй берчүмүн, жолдошум аллергия боло берчү. Кандай гана оорулар менен ооручубуз. Ошону постоянно врачка барып, постоянно уже болду, ангинаң болбой калды, уже сеники гайморитиң болбой калган, сен деген бутуң болбой калган. Эми врачтар деген себебин билишпейт да. Мен психологиялык себептер менен иштегенден кийин, психосоматикасы менен иштеп, терең иштегенден кийин
кандай результат жараттым? Азыр Кудай сактасын. Бронхит деген жок, цистит деген жок. Балдарымда эч кандай ангина жок, астма жок, гайморит жок. Элестетили, мен бул азыр эстеп эле айтып аткандагы результат. Мунун баары, конечно, бул баланын келечегиндеги ден соолугун чыңдоо болуп атпайбы да. Жолдошум экөөбүздүн болгон мамилебиз оңдолду. Экөөбүз үй бүлөнү сактадык. Үй бүлөнү сактаганыбыз менен биз балдарыбызга кандай келечек берип атабыз? Ата эне менен чогуу чоңойгон бул эң бактылуу бала болот. Туурабы? Вот. Ошого окшогон результаттарды айта берсем, меники бир күн дагы жетпейт. Даже бир ай жетпесе керек. Ошон үчүн бул курстан чындыгында аябай сонун результаттарды жаратууга болот. Мына Кудайга шүгүр, бүгүнкү 19 потокко чейин дагы көптөгөн оюмдар окуп жаратып келе жатышат. Бул жерде бир гана сиздердин чечимдер. Мен жашоомду өзгөртөм, мен результат алам десеңиздер, анда келип окусаңыздар, пожалуйста, биздин эшигибиз сиздер үчүн дайыма ачык. Курс боюнча комментарийге номериңиздерди калтырсаңыздар, менеджерлер сиздер менен байланышат. Ал эми мен азыр сиздер менен практикага өтөйүн. Анан эстегенде дагы айтып коеюн. Мен 2021 жылы биринчи жолку жандуу ретритке баргам деп айтып атпаймынбы да. Ошондо мен чындыгында эч нерсени түшүнбөй эле баргамын. Бирок ушунчалык жан дүйнөм ооруп турган учурда баргамын. Карыз, ден соолугум жабыркап, атам өтүп кетип ушундай кыйналып аткан учурда баргам. Ошондон анан ушу сиздерге берип жаткан курстардын маанисин түшүнүп, ошол жерден дароо акчага сатып алгамын. Кудайга шүгүр, мына бүгүнкү күндө өзүмдүн гана эмес, миңдеген айым мырзалардын результаттарында дагы күбө боло алдым да, жардам бере алдым. Бул да Кудайымдын себеби менен да, Кудайым себепкер кылып атат мени. Жана ушундай сонун ошол жактан мен канчалаган ретритке гана барган жокмун. Даже Дубайга бардым, Сочиге бардым, Москвага бардым, каякта ретрит десе эле бара берем да. Ошондой сонун ретритти мен сиздерге өзүм катышып уюштурам. 1-ноябрда ретрит боюнча мен жандуу трансформация алгым келет. Телесная практика деп кой, дене менен иштегим келет, разбор алгым келет жандуу дей турган болсоңуздар, анда ретрит деп комментарийге жазсаңыздар, сиздер менен менеджерлер байланышат дагы, ретритке катталууга дагы жардам беришет. Андыктан ретрит курс боюнча номериңиздерди калтыра бериңиздер. Мен сиздерге практика өтүүнү улантайын. Разборду да келиңиздер, анда разбор деп жазыңыздар комментарийге. Мен сиздерди разборго чакырам. Разборго чакырууну түшүндүңүздөр да. Эгерде сиздер түз эфирге чыкканга макул болбосоңуздар, то есть запись элдин баары көргөнүн каалабасаңыздар, анда разбор деп жазбаңыздар. Анда жөн гана көрө берсеңиздер, сурооңуздарды бере берсеңиздер болот. Ал эми жок, мен элдин астына чыкканга макулмун, мен көйгөйүмдү тапсын, мен иштейм, мага окшогон айымдарга жардам берем десеңиздер, анда пожалуйста, анда келе берсеңиздер болот. Нургүл Алымкулова келиң. Нургүл Алымкулова, мен сизди түз эфирге чакырдым. Запрос жөнөттүм сизге, карап туруңуз. Нургүл Алымкулова 55 деп жазылуу экен аккаунтуңузда. Саламатсызбы? Сизди көрүп баштадык. Саламатсызбы? Кандай запрос менен чыктыңыз? Атыңыз ким? Сүйлөй бериңиз, угулуп атат. Мен Нургүл Алымкулова. Саламатсызбы? Угулуп атабы? Мага көрүнбөй атасыздар да сиздер. Да, сиз дагы жакшы көрүнбөй атасыз. Сүйлөй бериңиз. Атыңыз, запросуңузду айтыңыз. Менин запросум угулуп атабы? Да, угуп атам. Угуп атам, сүйлөй бериңиз. Запрос деген мен эмнени каалап атам дегенби? Эмнеге желаниямды айтам да? Максатыңыз. Максатым. Эмнени суроо, кандай сурооңуз менен чыгып атасыз? Максатыбыз ушу азыр жолдошум экөөбүз чоң имарат салайлы деп атабыз. Анан кийин сала эле акчабыз арга жака жумшалып кетип атат да. Үй, же кандайдыр бир офиспи, эмнеге? Бизнес максатындабы же өзүңүздөр үчүнбү?
ушундай болбойт деп атпайбызбы да, көп нерсени аткарайын дейбиз, негедир болбойт да. Анан ошол нерсенин себебин биз бизнес центр мындайча айтканда. бизнес центр Ооба. кандай тоскоолдуктар болуп атат? Келип эле эми шүгүр бардыгына элечи, бирок жакшы. Ооба. Мгм. Анан Мгм. акча ар жака жумшалып кетет, бирок жакшы эле жака. Хорошо, ордун таап кетип эле сиздердин максаттарыңыздар аткарылбай жатат, Ооба. Хорошо. Анда азыр терең дем алып, демиңизди чыгарып, баарыңыздар элестетсеңиздер болот. Баарыңыздар тең алдыңыздарга кандайдыр бир максаттарыңыздарды коюңуздар дагы. Терең дем алып, демиңизди чыгарыңыз, ниет кылыңыз да, себебин таап, трансформация кылууга ниет кылыңыздар. Баарыңыздар тең эми максатыңыздарды элестетиңиздер. Сиз биз азыр Нургүл менен сүйлөшүп атам да. Сиздер башкаңыздар дагы окшоштуруп жасай берсеңиздер болот. Нургүл, сиз айткан максатыңызга жеттиңиз. Максатыңыз орундалды. Бизнес центрди салдыңыз, элестетиңиздер. Биз сиз менен гана иштешип атабыз да. Же жаныңыздагы жолдошуңуз? Жолдошум башка комнатада. Мейли, өзүңүз эле элестете бериңиз. Бизнес центр салынды. Просто элестетиңиз. Ошо бүттү, акчаңар прям жумшалды, баардыгы тең. Эмне тоскоол болуп атат? Бүткөнүнө, кандай нерсе жакпай жаткан нерсени сезишиңиз керек. Сизге эмне жакпай жатат? Бүткөндөн кийин, уже здание тургандан кийин эмне жакпай жатат? Эч кандай деле тоскоолдук болгон жок. Кандай коркуу болуп атат? Бүттү. Эми эмне эле? Давайте терең дем алып, демиңизди чыгарып, болушунча азыр биз подсознанияга киргенге аракет кылабыз. Эмне жакпай жатат? Балким денеңизде коркуу пайда болду. Уже все, офис бүттү, торговый центр бүттү, ишке кирди, иштеп атат, баары жакшы. Бирок сизге эмне жакпай жатат ушул учурда? Кандай сезимдер келди азыр? Оюңузга, биринчи келген ойду дароо айтыңыз. Сиз айттыңыз го азырчы бизнес центр бүттү депчи. Мхм. Бүттү деп атасыз, сиз уже бүттү, куруу бүттү. Анда эч кандай, если бүткөндө менин оюма биринчи каяктан бүтөт деп атам да, эми акчанын баары алып бүтүрүш кыйын го, анча чоң деп атасыз. Ишенбестик болуп атат, Туурабы, ишенбестик болуп атабы? Ооба, если мен ал бүткөн зданияны көрсөм, мындай сүйүнүч пайда болот да менде. Сүйүнүч пайда болду же азыр пайда болгон жокпу? Ошондой болуп атат да, эмчи бүтүрүш керек, бирок буйруган Кудай буйруса бүтөт деп атам да, мен өзүмдүн ниетимдечи. Давайте сиз менен азыр сезимдер менен иштейбиз. Хорошо, сиз мээңиз менен иштеп атасыз. Нет, менин бизге азыр кереги жок. Сезимдер болушунча сезгенге аракет кылыңыз. Сизде бүттү деп айтканда кандай сезимдер пайда болду? Жакпаган сезимдерди айтыңыз. Мисалы, мен сиздин полеңиздемин да азыр. Мен сиздин полеңиздемин да. Да? Баарыбыз адамдар сүйлөшкөндө бири-бирибиздин полебизди сезебиз. Бүттү дегенде менде сүйүнүч. Сүйүнүч пайда болду дагы. Сүйүнүч пайда, кубануу, баягы жеңилдик пайда болду. Мен ушуну эметкен депчи. Дагы. Дагы кандай сезимдер болуп атат дагы? Сезимдериңизди сезип эле айта бериңиз. Жеңилдик болуп атат менде ушул бүттү деген. Ооба. Дагы. Мен сиздин полеңиздемин да. Биз адамдар бири-бирибиз менен сүйлөшүп атканда сезебиз да. Ыраазычылык, ыраазычылык болду. Ыраазычылык Мендеги болуп атат. сезимдерди айтайынбы, мени угуп атасызбы? Ыраазычылык менде ошо. Кимге ыраазычылык?
ооба мен угуп атам сизди. Аябай артта калып атыпсыз, Ага. Көрдүңүзбү, даже сиздин инстаграмыңыз иштебей түз эфирге чыкканга тоскоолдук берип атат. Байкап атасызбы ошону? Ооба, ооба. Жөн эле иштебей калган жок да. Эгерде башка суроо менен чыксаңыз, иштемек спокойно. Интернетиңиз жакшы эле иштейби? Ооба. Вот. Бул дагы сопротивление деп коет. Кандайдыр бир каршылык жаратып атат. Ушул жерде дагы сиздин подсознанияңыз. Мен эми азыр өзүмдүн сезимдеримди айтып берейин сизге да. Мен сиздин полеңиздемин да. Менин сезимдерим кандайдыр бир ыйлагым келип атат, аябай. Больно болуп атат мага, аябай больно. Обидно болуп атат. Негедир? Бул сиздин сезимдериңиз, меники эмес. Сиздин полеңиздеги сезим. Ушунчалык ызалануу пайда болуп атат да. Негедир бир нерсеге бир ыза болгондой, капа болгондой, мындай жан дүйнөңүздүн тынчтыгы кандай? Мен больно болгон, бирок башка нерсеге да мен түстө эле бир нерсени айтып, бирөөгө бир Мен азыр өзүндөгү ушул больноңду нерсени бирөөгө айтканда айтканда, эмнени эстедиңиз? Мен айтып атканда мага больно болуп атат, ызаланып атам, капа болуп атам да аябай бир ушундай жүрөгүмдү ооруткан бир ситуацияны эстегендей болуп атам. Сизде ушундай кандай болду? мен түштө эле ушундай ситуация болгон да негизичи. Качан? Ушинтип айтканда кандай жашооңузда кандай ситуацияны эстедиңиз? Эмне эсиңизге келди? Сениби шашпа, сениби деген ушундай бир сезимдер келип атат да, шашпайм мен сага дегендей болуп атат да. Мен түштө ушул сөз боюнча баягы кылган нерсеңе ушинтип сиз айткан эмени айтып өзүмчө бир больно болуп ыйлагым келген да. Баягы кылганыңды деп түштөн кийин баягы ишиңди кылдыртып алып, иштериңди кылдыртып алып анан кийин эме болду деп бир айтып өзүмчө бир кыста эме болгом да түштөчү өзүмчө. Ага, ага, ким? Сүрөөлөгө. Кимге? По отношению к кому? Кимге? Мен Кимге ошондой болгонсуз? Кимге ызалангансыз? Нургүл айым. эме отношения эмеге абысындарыма айттым эле. Эме кайненемечи. Кайненем экенин мага аркылуу тапшырган бир нерсесинчи. Түштө кайненеме болгон эмемди, таарынчымды айткам да абысындарымачы. Хорошо, да. Караңыз, менин сизге кеңешим, кайсы курста окугансыз? Связь, байланыш аябай начар болгондуктан мен азыр сизге кеңешимди берейин, кое берейин, Угуп атасызбы мени? Ой, угутум. Кайсы курста окугансыз? Курста эле окуган жокмун мен толукчу, убактым болбогонуна байланыштуучу. Караңыз, сиз азыркы чоң торговый центр, бул чоң акча менен келген мүмкүнчүлүк. Сиз көбүрөөк именно көбүрөөк тек менен иштешиңиз керек экен. Мен бул жактан диагностика кылдым эле, тек деп чыкты. Мындайча айтканда, сиздин тегиңизде чоң акчадан, чоң мүмкүнчүлүктөн жабыркаган адамдар болгон болушу мүмкүн. И ошондой адамдарды сураштырыңыз, эне тараптан, ата тараптан, эне тараптан. Ошондой программа бүгүнкү күндө сизде жашайт. Ал тиги адамдар, өтүп кеткен адамдарга барып алып ыраазычылык айтыштын кереги жок. Ошол адамдардын программасы сизде жашап келе жатат бүгүн ДНКңызда. Ошол программаны сиз кабыл албасаңыз, коркуу, ушундай жан дүйнөмдүн ооруганы бул тектин именно акчанын именно чоң мүмкүнчүлүктүн айынан жабыркаганы бар болгондуктан сизди чоң мүмкүнчүлүктөргө оңойлук менен кое беришпейт. Алар сизди сактайт, коргойт. Именно ушундай болбогон нерсе менен. Тек менен иштөөңүз керек. Тек менен кантип иштегенди билбесеңиз, анда биздин трансформация курсуна келсеңиз дагы түшүнүк аласыз. Кийинкири жана иштейсиз тек менен. Түшүндүңүзбү мени?
сөзсүз түрдө тегиңиздеги мүмкүнчүлүгү болгон жана ошонун айынан жабыркаган адамдарды сураштырыңыз. Хорошо? Ыраазымын сизге. Ийгилик каалайм. Мен сизди трансформация Рахмат сизге. курсуна Аты тек менен иштейсиз да? тек менен, неважно кайсы тек же алып эле тек деп чыкты сиздин диагностикаңыз. Мен диагностика жасадым бул жактан. Атайын диагностика жасай турган бизде мүмкүнчүлүктөр бар. Ошонун жардамы менен сизге диагностика кылдым да. Мен тек менен Сизге иштөөңүз да керек. ыраазымын. Рахмат. Күтөм сизди. Рахмат. Аха. Крестикти басып чыга берсеңиз болот. Келиңиздер, айымдар, дагы разбор деп жазыңыздар. Сиздердики кандай болду? Анан мен сиздердин комментарийиңиздерди дагы окуйун, дагы бир сыйра көрөйүн. Сиздердики кимде кандай сезимдер пайда болду? Именно ошол максатты элестеткениңиздерде, сезгениңиздерде. Практика бул да. Диагностика кылдык баарыбыз тең. Менде да күйөөм менен сүйлөшпөй мамилем начар дейт. Максатыңызга именно ошол, эгерде ошол мамилеңиз начар экенин сезген болсоңуз, именно максатыңызга жеткирбей жаткан нерсе именно ошол күйөөңүз менен болгон мамиленин начардыгы сиздин көп энергияңызды алып кетет. Нургүл айым, крестикти басыңыз, түз эфирден чыга берсеңиз болот. Рахмат сизге. Мен сизди аябай сыйлайм. Менин психологиядагы эң алгачкы мугалимим сиз. Ар дайым Аллахым колдосун. Ыраазымын сизге дагы. Менде ушунчалык жолдошум менен мамилем оңолбой жатат дейт. Мамилеңиз оңолуш үчүн биринчи кезекте жоопкерчиликти сиз өзүңүзгө алууңуз керек. Биз канчалык жолдошубузду күнөөлөй берсек, биз эч качан оңдолбойбуз. Жоопкерчиликти качан өзүбүзгө алып, мен оңолоюн, менде баары жакшы болсун, мен өзүмдү сыйлайын, мен өзүмдү сүйөйүн дегенде анан жолдошубуз бизди сыйлап баштайт, айымдар. Эгерде биз өзүбүздү сыйлай албасак, сүйө албасак, бизди жолдошубуз дагы, балдарыбыз дагы, апабыз дагы, атабыз дагы бизди сүйө албайт. Сүйүү бизден, өзүбүздөн башталат. Өзүбүздү сүйгөнгө биринчи кезекте үйрөнүп, өзүбүздү кабыл алганга үйрөнүүбүз керек. Мен дагы чыйрыгып, ичим бир сыйра курулдады дейт. Ал эмнени билдирет сизге чыйрыкканыңыз? Мен да коркуп кеттим. Азыр артымда бирөө чаап салчудай эки далымды бириктирип коркуп турам. Демек, сиздин максатыңызга, сиздин коркууларыңызга кеткен энергияңыз жеткирбейт. Коркуу дагы бул абдан көп энергияны алат. Коркуу дегенде кайсы учурда эстедиңиз? Артыңыздан бирөө чаап салган деген, демек кайсы учурда сизди балалыгыңызда балким да кимден баягы ырыс айтканда токмок жегенсиз да, биз ата энебиз келип эле таң кылычу эле го. Ошондой нерсе да биздин коркууларыбызга чоң тоскоолдор берет. Нургүл айым, крестикти басып чыгыңыз түз эфирден. Чыкпай атат го. Üstüde крестик бар мондай турган. Оң тарапта, оң кол тарапта, телефондун үстүндө, оң тарабында. Крестик бар мындай, X бар. Ошону бассаңыз чыгасыз. Эл эмне дейт деген сезим дейт да. Эл эмне дейт деген сезим, демек сиз атам эмне дейт, апам эмне дейт деп дагы деле жашайсыз. Ошондуктан өзүңүзгө жете албайсыз. Көкүрөгүм кысылып, желке тарабым ооруп кетти дейт. Көкүрөгүм кысылды деген бул эмоцияңыздын жабыктыгын билдирет. Себеби эмоция чыгып келатып эле, аны биз эмне басып сала беребиз. Эмоция менен биз 1-ноябрда ретритте аябай жакшы иштешебиз. Ошол жака дагы келсеңиздер болот. Желке тарабым ооруп кетти дейт. Демек, ата энеге тиешелүү дагы көптөгөн программаларыңыз бар. Сиз мен кечке эле жүрөгүм кысылып баштайт дейт. Да, эмоция менен иштөөңүздөр керек. Да, менде да коркуу, именно коркуулар дагы сиздердин энергияңыздарды алат. Жүрөгүңүздүн кысылганы ал кандайдыр бир эмоциянын жабыктыгын билдирет. Ошон үчүн эмоция менен көбүрөөк иштешиңиздер керек. Биз эмне үчүн ретрит жасап атабыз? Анткени ретритте биз дал ошол өзүбүздүн жабылган, подавленная эмоциябыз менен иштейбиз. Ошон үчүн ретритке келип, ал жакта биз мисалы мен сизди көрөм өзүм да, муну жасаңыз, муну кылыңыз, сурооңузду берсеңиз, мен ошол сурооңузга жарасам, мындай кылып иштеңиз деп мен жана менин команда менен ал жакта ретритте сиздер менен мындайча айтканда карап чогуу болуп иштешебиз. Давайте разбор деп жазыңыздар, мен сиздерге турмушка чыккам, кайра эле ажырашып кете берем дейт. Демек, Айтун угайым, сизде эркекти кабыл албаган кандайдыр бир
блог бар. Эгерде сиз бала чагыңызда эркектерден кандайдыр бир боль алган болсоңуз, анда дагы деле сиздин подсознанияңыз эркектерди бул мага больно кылат деп кабыл албайт. Кайсы учурда эркек тараптан боль алгансыз, ошол эркектер менен иштөөңүз керек. Мисалы, көбүнчө турмушка чыгып мамилебиз жакшы болбогон, бул биздин кичинекей кезибизде кандайдыр бир эркек тараптан сексуалдык зомбулуктарга учураганда же кандайдыр бир ылдык көргөндө же атабыздан корккон учурлар болсо, анда эркектерден да атадан, анын ичинде атабыз дагы бар да. Себеп дегенде биздин жашоодогу биринчи эркек бул биздин атабыз. Атадан, мисалы, атага сүйлөй албасак, атадан корксок кичинекей кезибизде биз жашообузда дагы жолдошубузду кабыл ала албайбыз. Давайте разбор деп жазыңыздар, мен чакырайын. Мукашова Альбина келиңиз. Мукашова Альбина келиңиз түз эфирге. Мукашова Альбина, мен сизди чакырып атам түз эфирге. Барып атабыз сизге. Нурзада Кадыкеевна. Атасы жок өчсөчү дейт. Эгерде атасы жок өтсө, демек сиз атаңыз жок болгондуктан да кандайдыр бир атаны кабыл албастык болушу мүмкүн. Сизде да атаңызга болгон капачылык болушу мүмкүн. Эмне үчүн эрте кетип калдың? Эмне үчүн бизди таштап кеттиң? Деген дагы түрдүү атага тиешелүү болдор по-любому болот да биздечи. Мисалы, атабыз эртетип кетти же ажырашып кетти, атасы чоңойдуңуз да. Анда сиз үчүн эркектер сизге только боль алып келет деген дагы капа кылат, мени дагы таштап кетет дешиңиз мүмкүн. Мисалы, атабыз эрте жашоодон эрте кетип калса, биз көбүнчө мени таштап кетет, мен эч кимге керегим жок деген калып калат дагы боль. И биздин жашоодо дагы эркектер токтобойт, көбүнчө кете беришет да. Адамдар тарабынан көрө албастык ичи дарлыктан кантип арылса болот дейт. Мындай да. Аиза Билимбекова, давайте чыгыңыз, мен сизди чакырайын түз эфирге. Биз мындай деп ойлой беребиз да, мени көрө алышпайт, ичи тарланып атат депчи. На самом деле сиздин жашооңуз эч кимге кызыксыз эмес. Абсолютно эч кимге сиздин жашооңуз кызыктуу эмес. Сиз кимдин жашоосуна кызык, кимдин машинасына кызык, үйүнө кызыгып атасыз да. Да, айтышыңыздан бир жолу өтөп. Да, саламатсызбы? Атыңыз ким? Айзада. Кандай запрос менен чыктыңыз? Мен могул менде апрелде операция болгом да, ошол копчигименчи жыгылып, ошондон бери раанам жабылып, кайра ачылып эле атат да. Анан эч ким билбей атат, даже врачтар. Не деп атышат алар? Билбейм, эми хирургка чейин чакырып иш кылып, аябай МРТга чейин кайра түшүп чыктым, эчтеке жок деп атышат. Таза деп атат, бирок жабылып, ачылып эле атат да. Көпчүктөгү бойлор көбүнчө подавленный болгондо чыгат да. Өзүңүздү эмне үчүн эмнелерди айтпайсыз, эч кимге айтпайсыз, баарын ичиңизге бекитесиз. Кичинекей балалыктан келген кандай бойлоруңуз бар? Көпчүк именно подавленность, эмоциональная подавленность. Эмнени жашырасыз, эмнени айткыңыз келбейт? Кандай бойлорду өзүңүзгө бекитип жүрөсүз? Ошолорду айтып чыгарышыңыз керек. Кимдин алдында айта алчу эмессиз, мисалы, кичинекей кездериңизде? Көпчүк деген уже бүт бардык нерсе уже ылдый түшүп кеткен деген нерсе да. Көпчүк, ич. Билбейм. Мен кичинекей кезимде мамам менен папам ажырашып кетишкен. Да, вот. Анан вот боль менен чоңойгонсуз да. Кичине чоңоюп акыл эс тартканга чейин мамам менен жашадым, андай папам менен жашадым да. Кандай бойлорду алгансыз? Билбейм, ошол мындай полноценный нерсе жок болуп, кийин турмушка чыкканда деле ата-энем тараптан көп эме боло берчүмүн да. Айта албайм. Да, Кыз да, боло вот. берчүмүн да, эми жолдошумдун Да. ата-энеси бар жанында. Любой нерсе болгондо алардын ата-энеси жанында, мен как-то айта албайм. Экөө эки жакта бирдей катыша албайм, ушундай болчумун да.
Да. Вот именно ошол экөөнө тиешелүү болдорду сиз дагы деле өзүңүз көтөрүп жүрөсүз. А на самом деле ал боль сизге таандык эмес, ал боль сиздин апаңызга көбүрөөк таандык. Анан ата эне эки жакка ажырашып экөө эки жолго түшкөндө балада эмне деген пайда болот? Сезим мен эч кимге керек эмесмин деген сезим пайда болот дагы. Анан ошол эч кимге керек эмесмин деген үчүн сиз азыркы учурда дагы ошол нерсени жаап, жашырып келе жатасыз. Аны чыгарышыңыз керек. Больдун баарын айтып, сүйлөп, ыйлап чыгарганда анан кадимкидей жеңилдик келет. Уже сиздин жана көпчүгүңүздүн кайра болбой, айыкпай атканы ал сиздин жан дүйнөңүздөгү больдордун айыкпай жатканын эле билдирет. Ал нерсени айыктырууга мүмкүн болот. Кудайга шүгүр, азыркы учурда билим ушундай өнүгүп атат. Биз адамдар өнүгүп атабыз, өзүбүз менен иштеп үйрөнүп атабыз да. Өзүбүзгө именно психологиялык жактан айтып атпаймынбы? Биз бир гана врачтар менен гана эмес, психологиялык, медициналык жак менен дагы сөзсүз түрдө иштөөбүз керек. Жана, конечно, гимнастика менен дагы аракет кылыңыз. Себеби дегенде ал дене аябай момунтуп, мисалы моюн, желке, анан мына аркадагы и көпчүк аябай напряженный болот да. Биз постоянно кичинекей кезибизден коркуп, экөө эки жакка түшкөндө көп түрдүү коркуулар, больдор менен жашаганбыз да. Ошолордун баардыгын сиз келип учурда бала корккондо эмне дейт? Дем албай калат, напрягается, постоянно нервный срыв, нервный напряжение боло берген. Ошонун баарын топтоп сиз ошол жакка жүктөгөнсүз да. Эми ошонун баарын бошотушуңуз керек. Каякта турасыз? Бишкекте. Анда сөзсүз түрдө келиңиз, ретритке катышыңыз, курстарга келиңиз. Эми мындай да, сизге бир эле күндө эле деп эле лечение кылам деп эч ким айта албайт. Психологиялык медицина жактан көрүнүп атыпсыз, уже хорошо да. Эми психологиялык жактан дагы бала чактагы больдор менен иштеп ой берип койсоңуз, барган сайын жеңилдейсиз. А ден соолугуңуз психология медициналык жактагы оруну бир 30-40% айыгуусуна жардам берет. Кээде 100% деле жардам берип кетет да. Андай оорулар бизде көп болгон. Бели ооруп уже баса албагандар басып, мойну, именно ушундай сөөгкө тиешелүү, сөөк дагы көбүрөөк ата энеге тиешелүү. Анан копчик дегенде мисалы бала чагыңыздагы жанагындай сексуалдык просто эле мындай көп тыюу болгон болсо дагы именно копчикке барат. Ошол зонада да. Ошон үчүн иштөөңүз керек сөзсүз түрдө. Психология обязательно керек. А сиздин жана трансформация курсуңузга жазылсам болот да, э? Трансформация курска деле жазылыңыз. Анан ретритке келгениңиздин эмнеси жакшы дегенимдин себеби ал жакта эмоция менен иштейсиз. Эмоция менен аябай монтип прям иштеген, качественно иштеген, именно жандуу биз менен жолукканда жакшы болот. Эгерде ден соолугуңузду көбүрөөк жакшы, эртерээк жакшы кылам десеңиз, анда да, конечно, трансформация курсуна. Мисалы экөөнү бириктирип баасын эсептегенде, мисалы, трансформация курсу 5.000 сом, ретрит 6.000 сом, экөө биригип 11.000 сом. 11.000 сом сиздин ден соолугуңуз үчүн балуу мааниси барбы? Ошон үчүн мүмкүн болушунча алып калганга аракет кылышыңыз керек азыркы учурда. Хорошо? Хорошо. Рахмат. Өзүңүздүн эмне причина экенин, эмнелер причина болуп атканын уже түшүндүңүз деп ишенем. Туурабы? Түшүндүңүзбү? Эстедиңиз дагы бүт ситуацияларды, туурабы? Вот ошолордун баары менен иштөө керек. Хорошо? Рахмат. Да, азыр номериңизди калтырып койсоңуз болот комментарийге. Же жеке катка трансформация деп жазсаңыз, менеджерлер байланышат. Хорошо? Хорошо. Рахмат сизге. Баары жакшы болот. Баардыгын иштөөгө болот. Так, бул жакта эмненин психосоматикасын сурап атасыздар? Геморройдун психосоматикасын сурап атасыздар, Геморройдун психосоматикасы бул мындай да, ичтеги, мисалы геморрой, жана ич каткан да, нерселер булар тоже эмоция. Себеби дегенде көп нерсени айтпайбыз, сүйлөбөйбүз, ичибизге бекитебиз да, ыйлабайбыз, күлбөйбүз, сүйүнө албайбыз. Байкасаңыздар, биз жашообузда көп эле сүйүнө турган, ушундай секирип сүйүнө турган ситуациялар көп эле болот. Бирок негедир сүйүнө албайбыз. Прям ушундай сонун нерсеге чейин
болуп атса дагы жакшы нерселер. Негедир сүйүнө албайбыз? Элементарно айымдар балдарыбызга мен сени жакшы көрөм, мен сени ушунчалык жакшы көрөм деп айта албайбыз. Ушундай айымдар барсыздарбы? Ал эмнеден? Ал тамак орун алып келет бизге сүйлөп сүйгөнүбүздү айта албаганыбыз. Жолдошубузга айтабызбы сүйөм деп айта албайбыз. Аялыбызга айтабызбы сүйөм деп айта албайбыз. Анан просто шылтоолоп коебуз. Мен сүйөм деп айтсам анда ал кутуруп кетет или там бир башка деп ойлойбуз. Нет. Айтыш керек, сүйлөш керек. Ал үчүн акт менен иштеш керек. Каяктан мага айтканга уруксат берилген эмес. Ошол жактан бошонуп келип, анан азыркы учурдагы, азыркы жашоодогу эмоцияларыбызды чыгарышыбыз керек. Анын бардыгы менен эгерде башка курал болсо билбейм, мен мисалы өзүмдүн колдонуп жаткан методикам менен мен иштеп келе жатам. Бардыгы мүмкүн, иштөө керек только. Ага, так, давайте разборчуга чыгыңыздар. Так, мен Индиядамын, онлайн разбор алсам болобу. Келиңиз, Индиядагы айым чыгыңыз. Индиядан чыгып атат бизге айым. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Биз деген эгизбиз да. Классно. Биз азыр Саламатсыздар. случайно чыккам да. Биз 1 ноябрда ретритке катыша албай калып атабыз да. Анан жеке ретрит өткөзөсүзбү? Биз Буюрса 5-inde болот. Аксуга келбейбиз да. Андан кийин ретриттер дагы болот, буюрса. Биз Классно. просто баягы убакыт тар болуп кайра келишибиз керек болот. Анан сизге мындай жекеме жеке ретрит кылсак болобу? Если просто биринде жетишпей калат экенбиз да. Сиздер каякта турасыздар? Индияда турасыздар же Кыргызстандабы? Гоада. Индияда Гоадабыз. Ошол жакта жашайсыздар, Иштейбиз, жашайбыз ошол жакта. Анан Сонун. кайра келгенге Кыргызстанга туура келе келет. жатасыздарбы? Кыргызстанга Кудай келе буйруса, жатасыздарбы? 26-сына келебиз, бирок кайра эле кете турган болуп калып атабыз да, 6-7-сичи. Анан бир мындай кылса болобу? Бир саатка, 1-2 саатка жол болсо мындай лично консультацияга жазылса. Болот. Ооба, болот. Бирок экөөңүздөр чогуу болбойт. Башка болуш керек. Башка болуш керек. Да. Анан Бул жака номерлериңизди калтырсаңыздар, менеджерлер байланышат, сиздерге айтат, кантип байланышат. мен сизде бир суроом бар да. Биз экөөбүз самооценка боюнча самооценкабыз аябай мындай. Биз парикмахербиз да, биз парикмахер болуп иштегенбиз. Анан возможно, биз самооценкабызды аябай катуу түшүрүп алганбызбы? Вроде бы все достаточно, бирок биз самооценкабыз менен иштей албай койдук да. Самооценкабызды көтөргүбүз келет да. Самооценканы кыз киши көтөрүш үчүн ата менен иштеш керек. Атаңыздар жөнүндө айтып бериңиздерчи мага. Атабыз жөнүндө айтып берсек, апам менен атам экөө ажырашып кеткен экен. Биздин 9 айыбызда. Тиги боюнда барында деле уруп, тайнем көзүнчө деле мойнуна чөркө салып коюп, мындай аябай кол көтөрүшкен, анан ошондон ажырашып кеткен экен да. Атаңыздар Анан кийин көргөнсүздөрбү? көргөнбүз. Анан ошо ата менен иштеш керек деген менде бир психологический эме да бар да, подсознаниемде көп уккам да, ата менен иштеш керек деп, бирок биз экөөбүз вроде кечирип деле койгонбуз аны. Анан бизге байша карабашкан эмес. Мындай кылабыз азыр. Терең дем алып демиңиздер чыгарыңыздар. Аттарыңыздар ким? Жылдыз Кундуз. Очень приятно. Азыр экөөңүздөр тең атаңыздарды алдыңыздардан элестетиңиздер. Атаңыздар тирүүбү? Тирүү. Мындай катышыңыздар барбы? Катышканга аракет кылганбыз, бирок мындай баары бир какой-то равнодушность. Аялы бар, экинчи аялы, анан ал мындай мээрим деле төккөн жок да. Жок, төкпөй эле коесун десе, анан өзү деле мээрим төккөн жок, мындай өзү деле бир какой-то подсознание. Кайсы учурда биз атабыз менен биз каалагандай мамилени жасай алабыз, качан өзүбүз подсознательно силер өзүңөргө уруксат бербегенде подсознательно атага болгон капачылык бар да, сен апамды ушинтип бизди таштап кеткенсиң. Сен ушинткенсиң деген сиздердин атага болгон претензияңыздар болгондо, ал дагы сиздер жакка өтө албайт. Ортодо барьер бар дагы, ошондон өтө албайт ата.
Биз көп учурда башкаларды күнөөлөгөндү жакшы көрөбүз да, на самом деле сиздердин ишиңиздерде, жан дүйнөңүздөрдө боль бар атага тиешелүү. Биринчи ошол боль менен иштөө керек. Анан пока атаңыздар тирүү байланышыңыздар керек. Ошондо сиздердин самооценканы ошол киши гана бере алат. Элестетиңиз. Ал кантип бере алат самооценка, например? Мен, например, мысленно кечирдим. Мысленно Эми бүт караңыз, мисалы мен түшүнүүгө азыр аракет. ата дегенде кандай элестиктер келди сиздерге? Көздү жумуп деле кереги жок. Просто ата дегенде кандай сезимдер келди? Ата эмне деп атат сиздерге? Ата дегенде жөнөкөй эле эме образ келет да, мындай кадимкидей эле бир тааныбаган мындай тааныштардай эле кишилердей эле келет да. Чуроо эле кишидей. Чуроо Ата кишидей эле. сиздерге эмне деп атат азыр? Кандай мамиле кылып атат? Азыр образыңыздарда. Азыр элестетип атасыздар да. Мага холодное эле спортивное телосложение. Мындай спортсмен. Эстеке деле равнодушный да ал. Эстеке негатив да Равнодушный болуп жок, атат, позитив да холодный жок. болуп атат. Ага, дагы. Айта бериңиздер. Иши жок, как будто мындай баары бир да ага. Сен барсыңбы, жоксуңбу? Өзү менен өзү, биз деле өзүбүз менен өзүбүз мындай. Кичинекей кезимде обидалар бар болчу, азыр бирок ал обидаларды мындай жок кылып койгом да өзүм Азыр делечи. ата жөнүндө айтып атпайсыздарбы? Ата жөнүндө айтып Э? атпайсыздарбы? На самом деле өзүңүздөр жөнүндө айтып атасыздар. Вы сами себе холодны, Рахмат. да. Э? Это вы о себе говорите на самом деле. Анан биз 37дебиз да, могу 38ге чыгабыз да, анан как Ага. будто мындай эмедебиз да, мындай кандай десем, ал менен мындай как будто мындай андан мээрим күтүп жүрө берип, анан апам жалгыз чоңойтуп кыйналып, анан Жумушка ошон үчүн чыккансыздарбы? мен жолдошум бар, менин бир балам бар. Бунун бир кызы бар. Буга жаш кеткен. Ага. Мындай да, сиздер ушул үй бүлөнү сактагыңыздар келеби? Мисалы, сиз жолдошуңуз бар, үй бүлөңүздү сактагыңыз келеби? Мен үй бүлөмдү сактагым келет, эси, например, менин жолдошум мындай да. Ак кол, өзүнө өзү эле ойлогон, мындай бир өзүн бир жумушка, государственный жумушта иштейт, бир өзүнүн өзү менен эле өзү. Сен жакта эми кандай деп айтсам мындай. Менден да башында ушундай требовать этчи. Кандай десем, жолдошум, например, мен саат 8-9га чейин иштеп калсам, ой, сен саат 8-9га чейин иштейсиң деп, анан мен айтышым да, сенин жумушуң башка, менин жумушум башка. Сен государственный жумушта иштейсиң, суббота-воскресенье выходной. Мен суббота-воскресенье наоборот иштешим керек болот. Майрам күндөрү ада выходной, Мындайча мен айтканда, наоборот иштейм. сиздин жолдошуңуз слабый, да? Мындай эмоциональный слабый. Менин сөзүм кичине өйдөрөөк. Не из-за того, что мен иштеп акча табып атам эмес, ал деле иштеп Мындай да. акча табат, Кудайга шүгүр. Ага, хорошо. Биз көп учурда тилекке каршыбы же наоборот жакшыбы билбейм, ата эненин жашоосу менен жашайбыз. Эмнеге? Анткени биздин ата энебиздин бири-бири менен мамилеси жакшы болбогонун көргөндө, эгерде менин жашоомо подсознательно ойлойбуз да. Менин жашоомо күчтүү эркек келсе, анда ал дагы менин атама окшоп мага больно кылат. Лучше эптеп аман эсен болгон эле бир эркек келсин дейбиз дагы, өзүбүз подсознательно слабый эркекти өзүбүз тартабыз. Эгерде биз ошол атабызга болгон болдор менен иштесек, ата энебиздин жашоосун кандай болсо ошондой кабыл алсак, анда биз өзүбүздүн жаныбыздагы эркектерди дагы күчтүү кыла алабыз. Это нам выгодно. Рядом Биз иметь слабого мужика, да, мужика. Ошон үчүн айымдар, красавицалар, иштеңиздер. Эге ал слабый деле эркек эмес. Мындай МВДде иштейт, баягы мындай офисный жумушта мындай. Жок, ал слабый эле. Катуураак эметип калса, мындай психологически мындай слабыйраак да. Или будан зависимыйраак кичине ушундай болуш керек. Слабый, да, короче, слабый эле. Да, по-любому она сильнее, да. Например, биз ойлойбуз да, мисалы, сиз айтып атпайсызбы? Рахмат. Тиги ата менен, мисалы, биз
азыр уже 38-ге келип, мындай уже осознанный, мисалы 20 жаштагы жолуккан башка, азыр жолуккан башка да, мисалы бизде если biz кааласак, биз атама барып деле, например, өзүбүз деле барып, иногда хочется вот душевно мындай барып как-то отношения наладить, мындай кичине сүйлөшүп, мындай Мындай да, десек эми кайра керекпи дейсиз да Жылдыз, кайра. Жылдыз Кундуз, пока сиздер душевная боль менен иштемейин, атаңыздарга бара берсеңиздер, барсаңыздар, кайра эле баягы эле балалыктагы душевная болду ала бересиздер. Ошон үчүн биринчи кезекте сиздерге атага барганга тоскоол болуп аткан душевная боль менен биринчи кезекте иштеп туруп, бул жактан өзүңүздөр менен иштеп туруп, анан барсаңыздар, атаңыздар сиздердин колун прям кучагын ачып тосуп алат. Себеби мен практикамда көп көргөнмүн. Именно элестеткиле 40 жыл бою сиздердики деле почти 40 жыл болуп калыптыр. 40 жыл бою атасын бир дагы жолу көрбөй туруп, бирок баргысы келип, боль алып, анан бул жактан аябай жан дүйнөсү менен иштеп, терең жаткан болдор менен иштеп туруп, анан кийин атасына чалып, жолугуп, ушунчалык кызым, мен сени ошончо жылдан бери айта алган эмесмин деген сөздөрүн айткан учурлары көп кездешкен. Ошон үчүн айымдар, биринчи кезекте биз душевная боль менен иштешибиз керек. Душевная боль менен сиз бир эле күндө иштебейсиз. Душевная Бир боль күндө болбой калат, көптөгөн практикалар менен акырынан иштеп кетишиңиздер керек. Биз жаңы жылдан кийин отпуск алабыз да, ошондо биз жаңы жылдан кийин 1-3 ай 4 айга отпуск алып, анан өзүбүз дагы уже морально чарчап калдык да, андай жаңы жылдан кийин андай жазылсак болот экен, Азыр иштей албайсыздарбы? Жок, азыркы барсак, биз Кыргызстанга барсак 2-3 күнгө эле бара алабыз. Жандуу эмес. Азыр сиздер онлайн алып эле. Инстаграм бар, сиздерде Телеграм иштейби Индияда? Иштейт Телеграм. Телеграм иштей турган болсо, курстар Телеграмда берилет. Мен сиздин дагы сабагыңызга катышкам. Бир жолу сабагыңызга катышкам. Сиз ошондо жаңы бир 2 жыл мурун, 3 жыл мурунбу даже, 3 жыл мурун сабагыңызга катышкам. Азыр точно унутуп калдым баягы. Жумуштан бошобой кечинде чарчап келесиң, ошентип бир көрбөй анан. Бирок аябай эме болгом да, баягы эртең менен эрте турам. Сизге баягы жашоо өзөгүнө катышкан турбайсызбы? сууга эме знанияңа айтып ичесиң депчи, ошондой сабактарыңызга катышкам. Мен бир жолу аэропорттон сизди көргөм да. Ошо сабагыңыз мага мындай как-то жаккан да. Да, азыр трансформация курсу андан кененирээк берилет, анан сиздерге постоянно доступ менен берилет. Убакыт ал жакта эртең менен тур, кечке маал деген жок. Өзүңүзгө ыңгайлуу учурда эле практикаларды жасай берсеңиздер болот. Анан ал жакта мен дагы жума сайын суроо жоопко чыгам, и командада сиздер менен иштешип, ал жакта көбүрөөк бизге жакыныраак болосуздар. Именно азыркы 1-ноябрда башталып аткан курска. Анан Бишкекке келгенде дагы жолуксаңыздар болот. Сизде, например, биз 1-ноябрда ретритиңизге катыша албай калат экенбиз да, биз 4-5 свободный болобуз да, ошол убактарга 1-2 саатка сизге мындай личный разборго отдельно анда катышсак болот экен, Болот. Рахмат. Анан мындай болуп атат да, эже жанагы атабызды утпайлыкпы? Атабыздын 2 баласы бар да, башка экинчи аялынан, анан бул баласы менен жакшы катышып, сүйлөшүп ал деген өзү жаңы жылда бизге чалганда, элем болосуңар катышайлык деп, анан кафеге барып отуруп, анан ошол айтканда баласычы, мен ушунча жылдан бери мени бир да жолу мен балам деп башыма сылай элек, ал ушундай мээримсиз таарынбай эле койгула деп айтканда. Давайте башкаларга жоопкерчиликти бергенде токтотобуз дагы, өзүбүз үчүн алабыз. Себеби жашоо сиздердики да. Жашоо сиздердики, балдар сиздердики, балдарыңыздардын, өзүңүздөрдүн жашооңуздардын жакшы болгонун кааласаңыздар, биз өзүбүздүн жашообузду каалагандай куруп алсак болот. Подсознанияда программаларды өзгөртүү менен. Башкаларга муздак адам дагы бизге башкача мамиле кылып баштайт. Эгерде биз бул жактан ошол адамдарды кабыл алсак. Хорошо? Хорошо. Анда сиздин менеджериңиз менен байланышып, эже? Да. Пока онлайн окуп, маалымат алып, трансформация аз-аздан болсо дагы боло бериңиздер. Анан Кыргызстанга келгенде жолуксаңыздар болот. Мен ал жакта жума сайын чыгам. Бул курста жума сайын сиздер менен байланышта болом. И жума сайын сурооңуздарды берип турсаңыздар дагы болот. Мейли записьтерди көрсөңүздөр болот.
Сүйлөштүкпү айымдар? Хорошо. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Рахмат, жакшы болуңуздар. Үстүдө мындай X бар, ошону жазсаңыздар, бассаңыздар. Рахмат. Рахмат. Сонунда. Сонун айымдар, ыраазымын барыңыздарга. Жаа жашынакай, татынакай кыздарыбыз бар биздин кыргыздардын кыздары чындыгында аябай сулуу, өзгөчө да. Да номериңиздерди бул жакка калтырсаңыздар, сиздер менен менеджерлер байланышат. Так, давайте разборго чакырайын сиздерди. Кыз жибек саат канчада болот эртең дейт? Эртең 8:30 болот. Буюрса күндө 8:30 сиздер менен түз эфирден жолугабыз. Алый Бупу-вип. Алый Бупу-вип. Бупу-вип да? Алый Бупу-вип чыгыңыздар, түз эфирге чыгыңыз. Алый Бупу-вип жок экен. Хорошо. Аида Графе 260475 деген айып. Графе 260475 сизге запрос жөнөтүп атам. Чыгыңыздар. Эгерде мага катталбаган болсоңуздар, мен сиздерди түз эфирге чакыра албайм. Ошон үчүн биринчи катталып алууңуздар керек. Так, пока сурооңуздарга жооп берип турайын, убакытты өткөрбөй. Эгиз кыздар, ушул теманын аягын айтып койгулачы, унутпай. Так, Графет что-то чыга албай жатасыз түз эфирге. Бегимай мастер-класс топтому дейт. Давайте мастер-класс топтому чыгыңыз түз эфирге. Белим ооруп келет, көп жылдан бери эмне менен иштеш керек дейт. Ыраазычылык менен иштешиңиз керек. Канчалык биз жашоодо ыраазы болбогон сайын ошончолук бөлө алабыз ар тараптан. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Атыңыз ким? Атым Бегимай. Запросуңуз кандай? Менде заткан эм сиздин жашоо өзөгү курсуңузга катышкам. 10 күн эле окуп калдым, бирок өзүм үчүн мындай ошо 10 күндүн ичинде аябай баарын аткардым, 10 күндүкүн. Жумуш таптым, менеджер болуп иштеп атам азыркы учурда. Сонун. Мындай жан дүйнөм тынчтанып калды, но ошо жумуш тапканымды мындай до конца мындай аябай сүйүнгөм да башында тапкандачы. Сүйүнүп октеп ушундай жакшы кирешеге чыктым ушул октябрь айында окудум да. И ноябрдан кайра слабый болуп, мындай желание жок, мындай өзүмдү аябай мындай сезип кеттим да кайра. Мындай күнөө болуп. Мен разборго балам менен келгемде өзүчү бул жашоо өзөгү курсуначы балам мындай жакшы сүйлөй элек да, жашы 6-да. Ошол менен келгем, анан уже иштеп атып өзүм менен анан жумушка таап кетип эле ошол менен болуп алаксып кеттим да, до конца чыгара албайчы окууну. Анан кайра өзүмдү күнөөлүү сезип, азыр мен иштебешим керекпи деп кайра ушундай болуп өзүмчө азыр Аягына чейин эмнеге окуган жоксуз? Ошо жумушка орношуп калдым дедим го. Запрос күндө эртең менен саат 5-те жумушка бара береңиз. жок, мындай фокусту угуп аттым, негизичи фокусту кое албай калдым да. Жумушка чыккандан баштап балаңыз ким менен болуп атты? Балам өзүм менен эле, мен онлайн эле жумушта иштеп атам да. Онлайн эле. Кандай күнөөлүү сезимдер болду ошол жумушта иштеп жаткан учурда?
мен балам карашым керек эле, балам карай албай калдым. Мен мындай типа өзүм достойныймынбы деп эле мындай күнөөлүү сезим, андай көкүрөгүм Да, кыйнап. демек, Бегим аялым, эмне менен иштеш керек болчу? Ата энем менен иштеш керек болчу да, өзүм менен алга Өзүңүз айтып атпайсызбы? Сиз сурооңузга өзүңүз эле кайра жооп берип атасыз. Эмне деп? Баламдын алдында өзүмдү күнөөлүү сездим, карай алган жокмун деп, балаңыздын алдындагы күнөөлүү сезимдериңиз козголгондагы энергияңызды каяка? Күнөөлүү сезимге жумшап баштагансыз. Эгерде сиз андан нары дагы иштей турган болсоңуз, жашоо өзөгүндө балдардын алдында күнөөлүү сезим менен иштеген эмеспи? Бар белеңиз. Вот ошол практиканы балдардын алдында күнөөлүү сезимди бир нече жолу иштеш керек болчу. Балаңыз канча жашта? Балам 6 жашта. Ага, эмнени сүйлөбөйсүз? Эмне деген айтпаган сөзүңүз бар, эч кимге айтпаган. Мен баардык эле нерсени айтып эле келем, негизи кайын журт менен жашайм. Эми бизде түштүктөн болом мен негизи. Көп нерсени мындай келинге тыюу салынат го негизи. Балким ошондонбу дейм, өзүм мындай эми Кимге сабактын айта албаган кимге айта албаган сөздөрүңүз бар? Балаңыздын айтылбаган, сүйлөбөгөнү именно ошол сиздин сүйлөбөй жатканыңыз. мисалы оюмду жолдошума деле жеткире албайм да, чындап айткандачы. Терең дем алып демиңизди чыгарсаңыз диагностика кылабыз. Каалайсызбы? Ооба. Сиз азыр бир фигурасы элестетиңиз. Кандай сезип атасыз өзүңүздү, сезимдериңизге көңүл бурасыз? Мындай капкара тень деле сезип атам, мына адам көрүнбөйт, капкара эле тень. Аха, сезимдериңиз, сиз ошол фигурасыз. Сиз өзүңүз ошол фигурасыз. Тревожный. Не деп айткыңыз келди? Мындай как будто мындай черно-белый эле жаш ушундайдай сезилип атат да, мындай. Интересного ничего нету, мындай. Камалгансып, ушундай болот. Эмне каалап атасыз сиз өзүңүз? Ошол нерседен чыгып кетким келип атат, но о местомо жыга албай атам да. Кыймылдап атам. И внутренний состоянием как будто ошол жерге мындай жабышып калгансып атат да. Бул кимдин сезимдери? Сиздикиби же сиздики эмеспи? Меники эместей сезилип атат, бирок мындай. Кимге бергиңиз келип атат? Мама бергим келип атат. Эмне деп айткыңыз келип атат? Эмне деп сүйлөгүңүз келип атат азыр? Как будто мындай чектөө ушундай болуп атат да, мындай ограничение. Мен өлөм монтип, тень өлөм монтип кыймылдап, ушундай кыймылдайт го, полный буту колу кыймылдап атат, бирок местосун жыга албай эле ушундай бир нерсе болуп атам да. Балаңыз сиздин боюңузда болгон учурда кандай болгон? Сиздин состоянияңыз, ички абалыңыз? Ошол балаңыз сиздин боюңузда бар кезинде элестетсеңиз, ошол учурга барыңыз. Мен мындай эртеңки күндү ойлобойчумун да, ошол моментом даже не жила, мындай. Өзүм жашоомдо өзүм жоктой эле сезилип атам да. Аха. Ичиңизде балаңызды сезиңиз. Балаңыз бүт сиздин состоянияңыз менен жашаган экен да. Биринчи фигура сиздин балаңыз болчу. Чектөө ушунчалык чек. Өзүңүзгө көп нерсеге уруксат берген эмессиз, көп кыйгансыз, эч нерсени каалаган эмессиз да. Жашоо чындыгында ошол учурда балаңыз үчүн дагы
Как черно-белый мындай серая жизнь менен жашагансыз. Эчке кызыккан эмессиз. Бүт балаңыз сиздин состоянияңыз менен азыр учурда жашап жатыптыр да, бирок ошол сиздин абалыңыздан балаңыз дагы чыга албай жатат. Боюңузда бар кезде кандай болдор болгон, кандай чектөөлөр болгон өзүңүзгө? Эмнеге уруксат берген эмессиз? Мындай коркуу сезим болгон билбейм, мындай мен төрөй аламбы деп мындай билбейм, бир башкача ар нерсе мындай жаман ойлор Канчанчы келет. балаңыз? Экинчи. Биринчи балаңыз барбы? Биринчи балам бар, баары жакшы, биринчи балам. Беременность канчанчы? Экинчи. Каалагансызбы? Күткөнсүзбү? Мен ал учурда иштейт элем да, анан мындай дальше иштешим керек эле. Ушундай оюм келген да ошол кездечи. Иштешим керек эле. Мен төрөсөм кыйналып калабызбы деген ушундай өзүмө болгон ишеним жок болгон да ошол кездечи. Аборт кылгыңыз келген эмес беле? Аборт кылгым келген эмес, бирок мындай и ошол эле времяда мындай кандай болом деп мындай эртеңки күнүм ойлосом да коркуп ушундай болгон сезимдер болгон да. Азыр эми ичиңизде балаңыз кичинекей, ичиңизде, экинчи балаңыз ичиңизде турганын сезиңиз. Балаңызга эмне деп айткыңыз келет? Айтыңыз, балам, Балам, мен иштегим келген, иштешим керек болгон. мен иштешим керек болгон. Ошон үчүн мен сени төрөгүм келген эмес. Ошон үчүн мен сени төрөгүм келген эмес. Мен өкүнөм. Мен өкүнөм. Мен сени төрөй албайм деп корккансызбы? Же эмне деп корккансыз? Коркуңузду айтыңыз. Мен төрөй алам деп эле мындай сезим болгон, просто мындай жашоом кандай болот, буну төрөсөм, кыйын. Да, айтыңыз. Балам, мен сени эгерде төрөй турган болсом, анда мен жашоомдо көп кыйынчылыктарды көрөм деп ойлогом. Балам, эгер мен сени төрөсөм, жашоомдо көп кыйынчылыктарды көрөм деп ойлогом. Жакшы жашашыма ишенген эмесмин. Жакшы жашашыма ишенген эмесмин. Кандай болуп атат? Сезимдериңизди айтып бериңиз. Сени багаламбы дегем. Мындай ден соолугу тууралуу даже ойлогон эмесмин. Ден соолугуңду ойлоп турум, балам. Туңгуюкта кыйынчылык деп эле оюм только кыйынчылыкка бөлүп салыптырмын. Айтыңыз, балам. Балам, Аты ким? Атын айтыңыз. аты Элар. Ким? Элар. Балам Элла. Балам Элар. Мен адашып, сага өзүмдүн коркууларымды, ишенбестигимди, каалабаганымды берип койгонума өкүнөм. Сендеги сезимдердин баардыгы меники, мага бер. Сендеги сезимдердин баардыгы меники, балам, мага бер. Мен сенин апаңмын, мен күчтүүмүн. Мен сенин апаңмын, мен күчтүүмүн. Мен аларды өзүм жок кылам. Мен аларды өзүм жок кылам. Сени каалабаганым, сенин төрөлгөнүңдү каалабаганым, төрөлгөнүңдү каалабаганым. сага тиешелүү эмес, алар меники. Сага тиешелүү эмес, балам, алар меники.
Эми балаңыздан ошол коркууларын, ишенбестиктерин бүт бардыгын жок кылып жатканыңызды сезиңиз. Өзүңүз прям жоготуңуз. Тазалаңыз мына баланы энергетически прям тазалап атканыңызды сезиңиз ичиңизден. Алып атканыңызды сезиңиз. Эми айтыңыз, балам, балам, мен сага мен сага жаңы жашоо берем. жаңы жашоо берем, балам. Ишенич берем. Ишенич берем, Эркиндик берем. эркиндик берем. Мен сени каалаганмын, балам. Мен сени каалаганмын, балам. Мен сени жакшы көргөнмүн. Мен сени жакшы көргөнмүн. Сен ичиңдеги болгон баардык каалооңду Сен ичиңдеги болгон баардык каалооңду сыртка чыгарсаң болот. сыртка чыгарсаң болот. Мен дайыма сенин жаныңдамын, колдойм. Мен дайыма сенин жаныңдамын, колдоймун. Балаңызга эми өзүңүздүн жүрөгүңүздөгү сүйүүнү бериңиз. Эркиндик бериңиз. Күнөмүү сезимдериңиздин баарын өзүңүз алып кетиңиз балаңыздан. Эми кайра биринчи фигура болуңузчу. Кандай сезимдер пайда болду биринчи фигура болгондо? Спокойный болуп калдым мындай. Жарык как будто күндүн нуру мынтип күн чыгат го ошондо тиеп атат. Жылмайып пайда болду. Мындай балам элестетип. Да, терең дем алып чыгыңыздар. Көзүңүздү ача берсеңиз болот. Көрдүңүзбү? Сиз эмне үчүн курста аягына чейин иштей алган эмессиз? Анткени жан дүйнөңүздөгү боль сизди кой берген эмес дагы. Мээңиз автоматически результаттарга сизди жөнөтүлген дагы бала менен иштей албай калгансыз да. Ошон үчүн ар бир нерсе менен иштеген практикалар бар да трансформацияда. Мисалы мен жашоо өзүмдү жалпылап эле бердим да. А трансформацияда сиз практикалар өзүнчө берилген. Практика менен өзүнчө иштесеңиз болот. Баланын алдында күнөөлүү сезим, сүйүү, кичинекей кезинен чоңойтосуз, кайра төрөйсүз. Бардыгы менен өзүнчө иштеп, жана үчүнчүсүн дагы ойдоңузду иштетсеңиз болот. Рахмат чоң. Сиз айтканча аябай жеңилдеп калдым. Да, балаңыз ниет кылып эле Кудайым сизге жардам берсин, Кудайым жардам бербесеңиз эле Кудайым сизге түрлүү себептерди себепкер кылып эле жардам бере берет. Ошон үчүн трансформацияга курсуна келиңиз, дагы өзүңүз менен иштеңиз, балаңызда баары жакшы болот. Мейли? Мейли, рахмат чоң. Рахмат, жакшы туруңуз. Так, сиздерде кандай сезимдер болду? Бөлүшүңүздөр сезимдериңиздер менен. Сурооңуздарды дагы айтып бериңиздер, дагы 5 мүнөт сиздер менен чогуу болоюн дагы. Кандай болду бүгүнкү разборлор? Сиздерге жактыбы? Бүгүнкү тапкан причиналар да көрдүңүздөрбү? Биз мындайча айтканда жараткан бизге аябай сонун жашоо берген. Бирок биз өзүбүздү өзүбүз эле кыйнап жашай беребиз да. Мамиледен кыйнай беребиз, өзүбүздү өзүбүз, ден соолуктан кыйнай беребиз. Жана өзүбүздү өзүбүз кыйнаганыбыз аз келгенсип, биз балдарыбызды да кыйнай беребиз да, ушул жаман да. Ошон үчүн балдарыбыздын келечеги үчүн акча таап атпайбызбы? Да, ал жакшы. Но биз өзүбүздүн ички абалыбыз менен дагы балдарга чоң таасирибизди тийгизе алабыз. Эмнеге анткени бала бизден бөлүнүп чыккандыктан, бала биздин айрыкча эненин ички дүйнөсүн
бүт сезет. Мисалы сиз күлүп жайнап атасыз, бирок ички дүйнөңүз ооруп турабы? Балаңыз аны сезет. Ыйлап баштайт, ооруп баштайт, көңүлүн өзүнө бурдуруп баштайт, алаксытып баштайт да. Ошон үчүн эне, ата өзүнүн ички абалын биринчи кезекте тынчтыкка келтириш керек. Ишенимге келтириш керек. Ыраазычылыкка келтириш керек. Ал үчүн, конечно, бүгүнкү сиздерге айтып берген болдор менен иштешибиз керек. Ошондон баланын ден соолугу чың болот, баланын келечеги жакшы болот да. Анан, конечно, эртеңки күн жок да, кечээги күн жок, эртеңки күн дагы жок. Туурабы? Ошон үчүн биз кечээги күнгө ыраазы болбосок, биз эртеңки күнүбүзгө ыраазы болбойбуз. Эртеңки күнүбүз бул биздин ата энебиз, кечээги күнүбүз бул ата энебиз, а эртеңки күнүбүз бул ким? Балдарыбыз. Ошон үчүн биз биринчи кезекте бактылуу болуш үчүн кечээги атабызга, апабызга ыраазы болуп, өзүбүздү сезип бүгүнкү күн менен жашасак, анан эртеңки күнгө ишенимдүү кадам кое алабыз. Ыраазымын барыңыздарга. Сурооңуздарды бериңиздер. Ал эми Индиядагы красавицалар, сиздер дагы окуңуздар. Трансформацияда окуганда дагы көп нерсени түшүнө аласыздар. Себеби дегенде трансформацияда практикалар берилген, ата менен иштеген практика берилген, апа менен иштеген практикалар берилген. Эң сонун иштеп результат сөзсүз түрдө жаратасыздар. Албетте өзүңүздөр кааласаңыздар, андыктан сөзсүз түрдө келип иштеңиздер. Канча адамга жардам берип жатасыз? Рахмат. Разбор сонун болду дейт. Рахмат. Ичи тардык көрө албастык жөнүндө айтып бериңиз деп жанатан бери жазып атасыздар. Ичи тардык көрө албастык деп бул тигилер көрө албайт мени, булар көрө албайт, тигилер ичи тардык дей беребиз. Бирок мындайда бизде мисалы жакшы нерсе болгон учурда, ошол учурда ошондо бизде болгон нерсе башкаларда жок болуп калат да. Ошол учурда биз бул жерде лоялдуулук деп коет, окшоштук. Биз башкаларга окшош болгубуз келет. Мисалы биз жакшы машина минсек, башкалар жөө жүрсө, биз ошол жөө жүргөн адамдардын алдында өзүбүздү күнөөлүү сезебиз, ыңгайсыз сезебиз. Күнөөлүү болсо да ыңгайсыз сезебиз. Ошол учурда бизге башкалар бизди көрө албай аткандай сезиле берет. На самом деле биз дагы жөө жүргүбүз келет. Бирок негедир биз жакшы үйдө жакшы машинада жашап атабыз, же жакшы жеткиликтерди, жетишкендиктерди жасап атабыз дейбиз дагы, менде бар, мында жок дейбиз дагы. Анан бул подсознательный деңгээлде болот да, аң сезим деңгээлинде болот. И анан тиги адамдар бизге айткан сөздөрү бизге көрө албастыктай сезиле берет. Ошон үчүн биз чөйрөгө болгон лоялдуулук деген практикада берилген. Ошол менен иштешибиз керек. Лоялдуулукту биз кантип текшерсек болот? Трансформация курсу кача болот, канча сом дейт. Трансформация курсу боюнча азыр дагы маалыматты берем. Мен пока маалымат бергиче ручка барагыңыздарды алыңыздар дагы, экиге бөлүңүздөр. Ручка баракты алып экиге бөлүңүздөр. Ручка барак да бир эле бет деп эсептейин да, мына бир бет. Ушул бир бетти экиге бөлөсүздөр. Ортосунан экиге бөлөсүздөр. Үстүнө мындай кылып туруп, биринчи бетине жазасыздар. Сизге жакпаган нерсени. Мисалы, бүгүнкү жашооңузда сизге эмне жакпайт? Мисалы, менин жолдошум менен болгон мамилем жакпайт да. Карыз кредит алып жашай бергеним жакпайт, ооруй бергеним жакпайт, мени жолдошум сүйбөгөнү жакпайт, сыйлабаганы жакпайт. Мындай бул жака жалаң гана өзүңүздөргө жакпаган нерсени жасай берип жазыңыздар, хорошо? Анан азыр ошол жакпаган нерсе каяктан келгенин текшеребиз. Анткени бул лоялдуулук деген практика көп учурда биз өзүбүздүн жашообуз менен жашабайбыз да. Давайте биринчи жазыңыздар. Менин жашоомдо мага эмне жакпайт деп биринчи столбикке да, столбик деген билебиз, биринчи тетрадтын биринчи жарымына сиздин жашооңузда сизге эмне жакпайт жазыңыз. Ал эми мен бул жакта курс боюнча сурап атасыздар. Курс боюнча да бир маалымат берип кетейин.
трансформация курсу канча сом, качан башталат да? Трансформация курсунун баасы бул жакта көрсөтүлүп тургандай өзүнүн негизи баасы 10.000 сомдон деп бүгүнкү күнгө чейин даже 12.000 сомдон дагы болгон. Трансформация курсунун баасы азыркы учурда биз 50% арзандатуу менен жаңы жылга карата сиздердин максаттарыңыздар бар да, мен жаңы жылда ушундай жашайм, жаңы жылда мен ушундай максаттарды коюп атам деген алдыда келе жаткан жаңы жылга карата биз 50% арзандатуу менен 5.000 сом гана болот. Бул курс 1 айлык курс, 30 күн бою 1 ноябрда башталат. 1 ноябрдан баштап 1 декабрга чейин ровно 1 ай бул курс менен иштеше аласыздар. 30 күн бою. Ал жакта 10 модуль болот. Ал жакта күнөөлүү сезимдер менен, энергия менен, лоялдуулук менен, капачылык таарыныш менен бала чактан келе жаткан капачылык таарыныштар менен, атабыз менен, апабыз менен иштейбиз да. Өзүбүздү сүйүү менен, эмоция менен. Мен бүгүн жолдошумдан келе жатып, окуудан келе жатып сурап атпаймынбы? Аял киши өзүн сүйүш керекпи десем, мынтип коет. Адамдар биринчи кезекте өзүн сүйүш керек. Эгер адам өзүн сүйбөсө, ал адамга акча келбейт деп атпайбы? Анын сыңарындай азыр эркектер деле баарын билип чыгышты. Биз эгер өзүбүздү сүйбөсөк, анда бизге акча келбейт, мамиле биз каалагандай болбойт, ден соолук өзүбүз каалагандай болбойт жана өзүбүздүн сүйүктүү жумушубуздан дагы эч кандай рахат албайбыз да. Ошон үчүн бул жакта баардык практикалар берилген. Курска катталуу боюнча номериңиздерди калтырсаңыздар болот комментарийге же директке. Дагы да толук маалыматтарды беришет. 1 ноябрда башталат. 1 жума бою, 1 ай бою сиздер менен чогуу биз командабыз менен иштешебиз. Эгерде бүгүн эртең брон кылсаңыздар, анда сиздерге бул жакта практикалар берилет. Жума сайын мени менен чогуу суроо жооп менен иштешебиз. Жандуу онлайн суроо жооп болот. Жума сайын куратор менен иштешесиздер группада. Именно ушул эле акчанын ичинде да, ал жакта кураторлор менен сиздер мини разборлорду жасайсыздар жана сиздерге жандуу аягында мени менен чогуу жандуу выпускной өткөрөбүз. Трансформация курсунда 45тен ашуун практикалар, сабактар берилет. Жандуу жолугушуу сөзсүз түрдө этегинде бар жана кураторлор дагы сиздерди сопровождение кылышат деп айтып өттүк да жогоруда. Мына бүгүнкү күнгө чейин бул курста караңыздар, бул жакта миңдеген айымдар окушкан, мырзалар окушкан. Шүгүр, аябай сонун результаттарды жаратышкан. Так, бул жакта эгерде сиздер брон кыла турган болсоңуздар, азыркы учурда 1 ноябрга чейин да 2000 сомго доступ аласыздар, бирок доступ каяка аласыздар? Өмүр бою мини курсту доступ аласыздар. 4 мини курсту максатыма жетем. Эгерде брон кылсаңыздар, миллиондук практикаларды жана сырдуу диагностика жана онлайнга кадам деген курсташтардын курсун белек аласыздар. Ал эми толук төлөм жүргүзсөңүздөр 5000 сом да, анда трансформация курсунун негизги 3 законун, лоялдуулук, иерархия, баланс законунун сабактарын жана практикаларын уже доступ алып иштеп баштай берсеңиздер болот. Ал эми 1 ноябрдан баштап уже биз как положено сиздер менен чогуу иштешебиз. Сопровождение уже 1 ноябрдан башталат. Бул жакта реквизиттерди калтырам. Аябай сонун окугула, мен окугам дейт да. Айылшева айым да окуган Турсудан сиз. Бул жакта реквизиттер бар. Бул жака брон кылып, менеджерлерге чекти жөнөтүп, и доступ ала берсеңиздер болот. Келиңиздер айым, сиздер менен биз практиканы уланталы. Жаздыңыздарбы? Бүгүнкү күндө менин мага жашоомдогу мага жакпаган нерсе деп сол тарапка жаздыңыздар, оң тарапка жаздыңыздар, Эми бул жака эмне деп жазасыздар? Бул жака ошол жашоо кимдикине окшош. Апама окшошпу же атама окшошпу? Жазыңыздар. Кимдин жашоосуна окшош? Иерархия эле чыбостойт. Да, чындыгында иерархия аябай много чыбостойт чындыгында. Эми жазган ар бир нерсенин туурасына атам окшош, кимдикиндей, мисалы
Жолдошум мени сыйлабайт. Так, кимди сыйлаган эмес? Апамды сыйлаган эмес, атам да. Демек, эмне деп жазасыздар? Апама окшош деп жазасыздар да. Дайыма карыз боло берем. Кимге окшош? Ким дайыма карыз боло берет? Мисалы, жолдошум карыз боло берет, или там апам карыз боло берчү. Акчам жок, акчам жетпейт мисалы да. Кимдин акчасы жеткен эмес, апамдын акчасы жеткен эмес. Мисалы, Индиядагы чыккан айымдар сиздерге дагы азыр жазсаңыздар, мисалы да. Сиздер көбүрөөк апага лаялдуу болуп атыпсыздар. Эмнеге? Анткени сиздердин апаңыздар сиздерди жалгыз чоңойткон да. Бүгүнкү күндө сиздер дагы балдарыңыздарды жалгыз чоңойтуп атасыздар. Ушунда жалгыз камсыздап атасыз, жалгыз иштеп атасыздар. Үй бүлөнүн жоопкерчилигин жалгыз мойнуңузда калып атасыздар да. Эмне? Бул апанын эле жашоосун бир аз эле башка форматта бирок кайталап атасыздар да. Точно эле ошондой. Күйөөлөрүбүз бизге ошол ата энебизге болгон окшоштукту кайталоого дагы жардам беришет да. Ошон үчүн сөзсүз түрдө сонун. Ошон үчүн сөзсүз түрдө биз эмне менен апага болгон лаялдуулук деген практика трансформация курсунда бар. Ал менен иштешиңиздер керексиздер. Ана кимде кандай болду? Ким өзүнүн окшоштугун кимге окшош экенин тапты? Бул жактан жазып кетиңиздер. Биз көп учурда байкабайбыз, өзүбүз ошол проблемага кирип алып эле жашай беребиз, бирок ал нерсени каяктан алып алдык көрбөйбүз, байкабайбыз. Жазыңыздар. Кимдики апасына окшош болду? Ким кимдин жашоосу менен жашап жатыптыр? Бизге жакпаган жашоо бул биздики көп учурда тиешелүү болбойт. Бул көп учурда ата энебизге тиешелүү болот. Биз көп учурда ата энебиздин жашоосу менен жашайбыз. Да, көрдүңүздөрбү, менин жашоом апамдыкына окшош экен дейт. Атама да, апама да тиешелүү болду дейт да. Лаялдуулук көрдүңүздөрбү? Бүгүн биз лаялдуулук жөнүндө өткөнбүз. Лаялдуулук деген эмне? Лаялдуулук деген бул биринчи кезекте биз ата энебизге таандык болуш үчүн алардын жашоосун биз неосознанно деген бул өзүбүз байкабастан эле кайталай беребиз. Эгерде биз ушул атага, апага болгон лаялдуулук менен көп жолу практиканын жардамы менен иштесек, анда ошол эле нерсе өзгөрүп баштайт. Атама көп окшошмун дейт, апама меники апама окшош экен. Да, көрдүңүздөрбү? Кайталап, кимдин жашоосун кайталап жатканын байкап жатканыңыздарды байкап жатасыздар. Да, атама окшош дейт, апама да окшош дейт. Да, атабызга да лаялдуу болобуз, апага да лаялдуу болобуз. Трансформация курсунда именно ата энеге болгон лаялдуулук, үй бүлөгө, жолдошко болгон лаялдуулук, эгер жолдошуңуздарга окшош болуп атсаңыздар да, жана чөйрөгө болгон, подружкаларыңыздарга деле окшош боло бересиздер. Бир тууган эжемдерге дейт да. Именно жакпаган нерсени жазабыз, көбүрөөк апама окшош экен, кыздар көбүрөөк апага окшош болушат. Эркектер көбүрөөк атага окшош болушат. 9 апама, 3 атама окшош экен. Да. Бегим аяйым, да. 90% апама окшошту. Да. Кантип токтотобуз? Эң сонун суроо. Кантип токтотобуз? Конечно, лаялдуулук практикаларын жасоо керек. Лаялдуулук деген кайталоону токтотуу. Бул бир гана токтотуу эмес. Биз именно ошол келе жаткан, биздин жашообузда болуп аткан программаны, реакцияны өзгөртөбүз да. Программаны, мисалы, акчаны дайыма апабыз акча жок дей бергенде, мисалы, акча жетпейт, тиги көйгөй, бул көйгөй айта берсе, бүгүн биз деле ошол апабыз айтып аткан көйгөйдү да айта беребиз да. Акча жок депчи. Даже аны өзүбүз байкабайбыз, автобусубуздан автоматтык түрдө чыгып кетет да. Именно ошол нерсени болбош үчүн биз практика менен көбүрөөк иштей берсек, аны сиздер окуп алгандан кийин, уже өзүңүздөр жаттап алгандан кийин, курс жок деле өзүңүздөр менен иштей берсеңиздер. Курстун деле уже кереги жок болуп калат. Ошон үчүн жакшылап, сапаттуу иштеп алышыңыздар керек. Трансформация окуйбуз, анан кутулабыз да. Трансформацияга негизи окуп, өзүңүздөр үчүн жашооңуздарга алып кетишиңиздер керек да. Кечки эле сатып алгыла, кечки келгиле эмес. Бир жолу окуйсузбу, уже эсиңизге сактайсыз. Экинчи жолу уже билип каласыз. Үчүнчү жолу, мисалы, мен азыр трансформация курсун мен өзүм окубайм. Себеби мен уже мен полностью жаздырып алгам да. Окубай туруп эле автоматтык түрдө эле отуруп эле аткарып коем. Себеби мен өзүм үчүн өзүм өмүр бою керектүү инструмент катары алып алгам. Жок болсо жок дейм да, дейт эле дейт да. Эми бүгүнкү күндө сиз да ошону айтасыз да.
балдарыңызга айтасыз айрыкча. Мисалы апаңыздар акча жок десе, сиздердин күйөөңүздөр деле акча жок дей берет. Апаңыздар акча жок десе, башкалар деле акча жок дей берет. Же сиз өзүңүз деле акча жок дей бересиз да. Жок болуп кетеби же убактылуу элеби дейт да. Смотря кандай, сиз кандай сапаттуу иштейсиз. Мисалы мен көп апам окшош практикалар менен иштейм. Бирок ар бир мисалы бир нерсе менен иштегенден кийин, эгерде мен качественно иштесем, аябай ыйлап, прям эмоция менен апа көрсөм, мен сизди айтканыңызды, мисалы апам мага акча жок деп турган болсо да, сиздин акча жок дегениңизди мен ошол учурда капа болгон үчүн мен сиздин программаңызды алып алыптырмын. Көрсөм мен ошол сиздин жок дегениңизди өзүм түшүнүш үчүн кайталап атыптырмын. Апа ыраазымын, бердим деп прям ыраазычылык менен берип, эмоция менен иштесем, анда жок кылам. Анан жөн эле мен эле жок кылдым деп койсом, анда жок болбойт да. Анан мен ал нерсени иштегеним менен менде ага окшогон дагы көптөгөн 90% деп атпайбызбы да? Көптөгөн дагы башка нерселер келет. Мисалы, акча жок дегени менен иштеп койсок, эртеңки күнү мисалы бизди мисалы балдарыбызга бизди көбүнчө мисалы эмне кылып тарбиялаганда, тыйган да, же дагы бир түшүнгөн эмес да. Мен деле апам окшоп балдарымды түшүнбөй эле окугула, тигини кылгыла, муну кылгыла, тургула, отургула дей бериши мүмкүн. Ошол жерден байкам, апам деген мага көп мындай эркиндик берген эмес, дайыма тиги жумушту кыл, бул жумушту кыл, баласың да ойногуң келет, апа болсо тияка жумшайт, бияка жумшайт. Мен көрсө апам мага окшош болуп, балдарыма дагы эркиндик бербей эле ишти иш кылгыла, окугула деп аткан турбаймынбы деп, ал жерден да түшүнөм да, ал менен иштейм. Ушуга окшогон аябай көп нерселер бар да, биздечи ар бирин өз-өзүнчө иштеп чыгышыбыз керек. Иштеген сайын, качественно иштеген сайын ал нерселер өзгөрүп кете берет. Но кайра дагы кайра кайрылып келиши мүмкүн. Эмнеге? Анткени мен апам окшош болбой калдым. Бул программа бизде кайсы максатта келет? Бизди коргоо максатында келет. Вот апаң ушинтип жашады. Мен деле ушинтип жашасам болот. Мен деле жашоомду ошентип алып келсем нормально эле жашайм. Биздин ата-энебиз айтат, биз жашынакай эле уруп, согулуп эле, жашынакай эле токмок жеп эле чоңойгонбуз. Эчтеке болбойт балдар деп коет го. Ошол сыяктуу эле биздин мээбиз деле апаң ошол эле жашоодо нормально жашаган, эчтеке болгон эмес. Сен деле эчтеке болбойсуң деп бизге дагы эмнени кайталата берет программаны. Кайра келиш да мүмкүн да, бирок иштейсиз. Иштеген сайын да, конечно, өзгөрөсүз да. Бир нерсе менен бир эле иштегенде бүтүрүп жок кылып коем деген не? Сиз бир эле жакшы тамак жеп алдым, болду, мен эми өмүр бою тамак жебейм деп айта албайсыз да. Ошол сыяктуу эле биздин мээбизде дагы миллиарддаган нейрондук байланыштар бар. Ар бир нейрондук байланышта программа бар. Ошол программа менен, конечно, биздин максатыбызды койгон сайын ошол максатка тоскоол болгон даялдуулуктар менен иштей беребиз. Иштеген сайын биз алдыга кете беребиз. Но аркага кетпейбиз да. Кредит, кечке кредит карыз болбойбуз. Уже акырындан болсо дагы жылабыз ордубуздан. Уже хорошо да. Менде сомнение эч кетпей жатат. 21-жылдан бери психологияда жүрөм. Сомнение деген бул айтып атпайсызбы, сиз адамдын ар бир сөзүнүн өзүндө эле уже подсказкасы бар, сиз өзүңүз подсказка берип атасыз. Сомнение. Сиз демек ишенбейсиз да? Күмөн санай бересиз. Демек сизге ким ишенбегенге жардам берген? Мисалы, бала кезиңизде кимге ишенбей калгансыз? Ким айтканын сизге аткарбай койгон? Ошол учурдагы сомнение болсо, ошол учурда сиз ишенбей калсаңыз дагы деле ишенбейсиз. Сизге эч ким жардам бербейт. Ошо бала чактагы болушунча бойлор менен иштешиңиз керек. Хорошо? Элдер туура сүйлөп жатса да кабыл алгым келбейт да, мен азыр эле сизге түшүндүрүп айтып кеттим окшойт да. Жогорудагы да. Күйөө мени көп күнөөлөй берет. Демек сиз бизди башка адамдар күнөөлөгөндө, демек биз ошол адамдардын алдында өзүбүздү күнөөлүү сезебиз. Кандайдыр бир күнөөлүү сезимдерибиз бар да. Вот ушул сыяктуу практикалар бар, иштешиңиздер керек, жардам берет. Чындыгында мен сиздерге мен убада берем, я обещаю, результат аласыңар деп мен эч качан убада бербейм. Мен каалайм ушул нерсени, мен жаратам результат деп, сиз каалап келсеңиз результат аласыз. Ал эми мен точно затканчы мага результат берет десеңиздер, жок, мен деле сиздерге окшогон адаммын. Мен деле сизге окшогон адам болгондуктан мен силерге эмне берем? Билим берем.
курал берем, инструмент берем. А сиздер аны колдоносуздар дагы өзүңүздөр өзгөртөсүздөр. Сезимдер менен өзүңүздөр иштейсиздер. Ошон үчүн жоопкерчиликти өзүңүздөр аласыздар дагы. И, пожалуйста, жардам берген мына бүгүнкү күнгө чейин 1000 сом, 1000 адамдарга жардам берген курал эмне үчүн сиздерге жардам бербеш керек? Конечно, жардам берет, да? Аябай иштейм, бирок айлык алгандан соң акча бат эле калбай калат, топтолбойт дейт да. Демек, бул жерде сиз максатыңыз менен көбүрөөк иштешиңиз керек. Себеби дегенде сиз эмне алгыңыз келет? Мисалы, кандай максаттарыңыз бар? Көп учурда биз максатыбызга жеткенге уруксат бербегенде да, акчам жок дей бергенде дагы биз именно ошол жака кете беребиз да. Чоң кызымды эркелете албайм. Демек, күнөөлүү сезим менен иштешиңиз керек чоң кызыңыздын алдындагы. Ыраазымын айымдар, анда эртең мырзалар, анда эртең дагы күтөм сиздерди, эртең дагы разборлорду жасайбыз. Уже трансформация курсуна катталып, ал жактагы эгерде толук төлөм кылсаңыздар, дароо трансформация курсунун 3 закону доступка берет, ал жака каттала бериңиздер. 3 доступту көрүп, 3 законду көрүп иштей баштасаңыздар болот. Ал эми бронгула турган болсоңуздар, анда сиздерге негизги 4 сабак белекке берилет и ошолор менен иштей бериңиздер. Мен баарыңыздарга ыраазымын. 1 ноябрдагы ретритке дагы келиңиздер. Ал жактан эмоция менен мен жана менин командам чогуу иштешебиз. И, конечно, жакшы максаттарды, жакшы ниеттерди коюп келиңиздер. Ыраазымын. Эртең сиздер менен кайрадан 8:30 түз эфирден көрүшөбүз. Жакшы туруңуздар.